Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып көрүшүп атканыма Аллага чексиз шүгүр кыламын. Бүгүнкү теманы жазып коеюнбу? Катын эмес, аял бол деген тема. Барыңыздарга күлкүлүү, ары кызыктуу тема. Так. Аял болуп жашаганды үйрөнөлүчү. Ой, менин темам кайда кетти? Кыздар, көп аялдар өзүбүздүн ролубузду билбейбиз. Анан жашоодо өзүбүздүн ордубузда жокпуз. Көптөгөн сыноолорго кабылабыз. Адам өзүнүн ордунан жылып кеткенде түрдүү толгон токой проблемалар жаралат. Ийгилик, бакыт, мамиледеги ийгилик качан болот? Биз өзүбүздүн ордубузда турганда болот. Бул теманы бир аз чечмелей кетсек, кыздар. Так. Эфирди сактап бериңизчи деген айымдар башталды. Мүмкүн болушунча түз эфирде отурганга аракет кылыңыздар. Анан эч болбой атса, анда өзүңүз билесиз эмне кылабыз. Бирок түз эфирден укканыңыз жакшы да. Так. Аял өзүнүн ордунан жылып кетсе дегенде кандай? Мына. Муну мен дайыма айтам, айтып эле жүрөм, дагы да айта берем. Кудай мүмкүнчүлүк берип турганда. Бул аял, бул эркек. Биз аялдар мындайбыз да. Биз аялдар ордубуздан жылып кетсек, төшөктөгү ордубузду да унутабыз. Эркектин жанындагы ролубузду да унутабыз. Баланын жанындагы ролубузду да унутабыз. Кайын журттун жанында дагы, ата энебиздин жанында дагы ролубузду унутабыз. Эркектер, эгерде аял өзүнүн ордунан жылып кетсе, аялды камсыздоо деген ролунан жылып кетсе дагы, анча-мынча башка жерде өзүнүн ролунан жылбайт. Ал төшөктө баягы күчтүү, көчөдө баягы күчтүү эркек боюнча эмоциялары менен, энергиялары менен кала берет. Туурабы? Сиз азыр макул болбошуңуз мүмкүн, бирок кийин бул оюма макул болосуз деген ойдомун. Эми мен эч кимиңиздерге менин оюму таңуулабайм го, кыздар. Мына бул аял, бул эркек. Аялдар каяка жылып кетебиз? Ата энеге, бир туугандарга, бир тууган, анын балдарына жылып кетебиз. Дагы кайда жылып кетебиз? Ушак айың айтышып өзүбүздүн ордубузда жокпуз. Кошуна колоңдорго, коллективге, жакшы келин болом деп кайын журтка чачырайбыз. Үйдө хозяйка эмес, хозяин болуп кетебиз. Туурабы? Хозяйка деген бул тамакты да амдап жасаган, күйөөсүн дагы, баласын да колдой билген, өзүнүн аялдык ролунда болгон, баскан турган өзүнө жарашкан аял. Биз хозяин болуп, кантип хозяин болуп кетебиз? Үйдөгү баардык проблеманы алабыз. Күйөөбүздү критикалаганда критикалап, урушканда урушуп, койсоңчу сен мону мындай кылбайт белең, тигини тигиндей кылбайт белең дегендей. Үйдө хозяин болуп кетесиз. Хозяин болуп кетсеңиз, сиз өзүңүздүн ордуңузда жоксуз. Ордуңузда кетип калдыңыз. Аял өзүнүн ордунан жылып кеткенде сиз жоксуз. Бирок сиз жок эмессиз. Сиздин ордуңузга башка бирөө келет. Сиз азыр аялда энергия болуу керек. Сиздин энергияңыз бүт могу жака
Обидаларыңызга кетип атат. Могу баланча мага ушундай кылып койду. Убагында айткан жоксуз, ичиңизден бомба жасап атасыз. Баланча мага ушундай кылган, мунун баарын капактап жаап салгансыз. Энергияңыз сизди 2% жеп ичкениңизди ашкылууга, айтор кыйкырсаңыз, агрессия кылсаңыз, эмне кылсаңыз дагы сүйлөөгө энергияңыз 2% араң энергияңыз бар. Аялдан гана алат эркек энергияны. Любовница деген качан пайда болот? Сиз өзүңүздүн ордуңуздан могу жака жылып кеткенде пайда болот. Ал любовница буга эркек керек. Жөн эле жакшы сөз айтып койгон. Жөн эле ийинжелей турган. Жөн эле жыныстык катнашта аял менен кайф сүрө турган. Кээде белек берип тура турган. Жөн эле эркек керек буга. Эркек керек деген бул аялда эркекке бере турган 100% энергия бар. Анткени бул өзүн карайт. Сырткы келбетине маани берет. Себеби дегенде бул эркекке мындайча айтканда муктаж да, эркекке муктаж. Чыныгы эркекке муктаж деген жөн эле жатып коюу, же болбосо жөн эле бир турмушка чыгуу эмес. Эркекке муктаж аял деген ошол эркектин эмоциясына, эркектин бир күлгөнүнө, эркектин сүйлөгөнүнө муктаж аял да. Бул аял өзүн карайт. Любовница да, өзүн карайт, сырткы келбетин карайт, чачы башы таза, жуунат. Качандыр бир кезде өзүн таштап койгон болсо дагы эркек качан керек болгондо өзүн оңдоп алды. Өзүн жасап алды. 100%, 100% энергия бар. Сиздин жаныңызда сизге окшоп проблемаларды сүйлөгөн, чарчаңкы жүргөн, сиздин жаныңызда өзүн таштап койгон эркегиңиз любовницанын жанына барганда, любовницанын энергиясын көрөт, ал ачылат. Анын тестостеронун ойготот любовница. Анын энергиясы тартат. Өң чырайына каранган любой эркек, сиз серьезный деп ойлогон эркегиңиз дагы 100% энергиясы бар. Көздөрү күлмүңдөгөн, көздөрүнөн от чачып турган, мага эркек керек деп турган аялдын жанына келгенде любой эркектин тестостерону көтөрүлөт. Сиздин серьезный деген эркегиңиз дагы. Серьезный деген эркегиңиз да любовницаны көтөрүлөт. 100% бул энергияны берет эркекке, только энергия берет. Мунун жашоосу шат, маанайы жакшы. Сиздин анча-мынча жыныстык катнашта качып койгонуңуз муну кызыктырбайт, мурдагыдай жармашпайт. Ал жактан энергия алып келди, сиздин анча-мынча сөзүңүздү мээсинен чыгарат. Кыйналбайт дегеним. Кача баштайт. Кыздар, мындай, бул деген мындай да. Муну айтып өтөйүнчү биринчи. Эркектин жанында ким калат? Сиздер любовница, бул тряпка, бул деген ар кимден калган, бул сойку, бул деген баланча дегениңиз менен сиздин эркегиңиз ошого кызыгып атат. Ага барып келип сизге мүчөсүн салып атат. Убакыт сизге караганда любовница менен өткөрүү оңой болуп атат. Мейли, мен силердин эркегиңерди эч убакта бир мыкты же балан деп айтпайм. Бирок өмүрдө ошол нерсе болуп атпайбы? Үй бүлөлөр бузулуп атат. Эми мындай кыздар, любовница күткөн эркектин дагы тапканында береке болбойт. Чын, анткени бул зына эркек үчүн дагы бул чоң жаза. Эркек деле зынага барса, эркектин тапканында береке болбойт. Ал кандай бир жолдор менен ал чыгып кете берет. Себеби дегенде аны башка көрүп турбаган менен аны Кудай көрүп турат. Бирок кыздар, Кудай көрүп турат, ал күнөө деген менен бул бирок ал процесс болуп атат тилекке каршы. Ал жооп бере турган жагына барганда жооп берет. Мүмкүн бизнесинен, мүмкүн башка нерседен, мүмкүн ден соолук менен жооп берет. Бирок ошол жооп бергенче ошол процесс болуп атпайбы? Кыздар, туура бул жерде мен любовницаларды да актап турган жокмун. Любовница болуп өмүр сүрбөгүлө. Могу жерде бирөөгө мен сабагым кирип башыңызды ортпай, муну эмне кылалы, блоктоп салалы,
Так, мындай кыздар, любовница деген эми араңыздарда ар кандай себептер менен жалгыз бой болуп жашап, анан азыркы учурда бир башка бир үй бүлөлүү эркектерге байланып калган болсоңуздар, айымдар, алтындарым, эмне деп айтмак элем. 2-3 жыл бирөө пайдаланат, сиздин ысык кучагыңызда бир өзүнүн мокумун кандырат, анан сизден чарчаганда ал башка жака кетет. Мындай бирөөнүн игрушкасы болуп калбоо керек. Мен деген любовницалар күчтүү, кыйын, алар сонун деп турган жерим жок. Мен эмнени айтайын дедим. Сиздер эгерде бир любовник күтүп алган болсоңуздар да, жакшы кылайыктуу экениңизди сезиңиз. Качанда бир болсо турмуш куруп бакыттабарыңызды сезиңиз. Баарын Кудайга тапшырыңыз. Эгерде азыр бир сизде бир ушундай учур болуп, менин сөзүм сиздин жүрөгүңүздө тилип өтүп аткан болсо, кечирим сурайм. Бул тагдыр ушундай болду. Бирок бир аз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Бир аз баарын Кудайга тапшырып коюп, тынымсыз мээнет кылыңыздар. Аллахым, баарын мага жакшы кылып чечип берчи. Менин баламды сыйлай турган, кызымды сыйлай турган, мени сыйлай турган мыкты эркекти касиети күчтүү мырзага мени кошуп койчу. Деңиз, ошондой адамды Кудайым сизге жиберет. Отуруп алып, Кудайга тапшырдым деп, анан өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштебесеңер кыздар, анда сыноо, баягы эле сыноо өмүрүңүздө боло берет. Аракет кыласыз, Кудайга тапшырасыз, аракет кыласыз, Кудайга тапшырасыз. Мага көп аялдар келет. Мен экинчи турмушум бул. Менин балдарымды даже менден жакшы көрөт. Балдарга кантип туура мамиле кылуу керек экенин мага күйөөм үйрөтөт деген баягы аялдар келишет. Мен ушунчалык ошол мырзаларга ыраазы болом, да чын жүрөгүмдөн ыраазы болом. Өзүңүздөрдү жакшы кылайыктуу сезиңиздер. Эгерде өзүңүздү жакшы кылайыктуу сезбей, кайра эле ушундай эркек, балдарымды сыйлабайт да, кыйналып калам десеңиз, анда сиздин мээңиз ошондой жашоону тартып атат. Караңыз, кыздар, баардык айымдар, бул жерде баардыгыңыздарга бул сөз тийишелүү. Мүмкүн турмуштасыз, мүмкүн күйөөңүз менен мамилеңиз жакшы эмес, мүмкүн балаңыз менен мамилеңиз жакшы эмес. Ким менен болбосун. Мүмкүн күйөөңөр Москвада урушуп жүрөсүңөр. Мүмкүн азыр жашооңузда бир любовница кирип кеткен. Мүмкүн сиз азыр бирөөгө любовница болуп жүрөсүз. Айтор, жашооңордо эмне сыноо болуп атса дагы кыздар, сыноо жок, жөн эле өмүр сүрүп атабыз, мейли, баары жакшы, Кудайга шүгүр, Аллага чексиз шүгүр. Ооба. Жөн гана оюбузга диагноз кылалычы. Азыр сизди кайсыл ойлор мазалайт? Кайсыл ойлор сизден тынчыңызды алып атат? Оюңузду караңыз. Азыр бир канча диагностика жасайбыз жан дүйнөгө кыздар. Көзүңүздү жумуңуз. Терең дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Терең дем алып, дем чыгарыңыз. Көзүңүз жумулуу. Көзүңүздүн алдында бир 4 бурчтукту элестетиңиз. Чоң 4 бурчтук. 4 бурчтуктун бир жагын караңыз. Экинчи жагын караңыз. Үчүнчү жагын караңыз. 4-түнчү жагын караңыз. Терең дем алыңыз, терең дем чыгарыңыз. Оюңузду караңызчы, кандай оюңуз бар? Жүрөгүңүздү караңыз. Сизди кайсыл ойлор тынчсыздантат? Эмнеден коркосуз? Мүмкүн сизде ажырашам деген ойлор бар. Мүмкүн сизде кайра турмушка чыксам балдарым кыйналат, мени сыйлабайт, кайра зөөкүр күйөөгө турмушка чыгам деген оюңуз бар. Мүмкүн өзүңүздү жакшы кылайыктуу сезбейсиз. Мүмкүн бир нерсени жоготуп алуудан коркосуз, күйөөңүздү, айтор кимди жоготуп алуудан коркосуз.
Айтор ар кимдерде ар түрдүү ой. Балдарга ишенбөөчүлүк, кандай ойлор бар? Карыз болуп каламбы деген, же карыз кантип кутулам деген кыйынчылыктар, Кудайдын жүгүн өзүңүз тартып алгансыз. Эми караңыз, ойлоруңузду тизмектеп чыктыңызбы? Кайсыл ой сиздин көбүрөөк тынчыңызды алып атат? Баарын көрүп чыктыңызбы ойлоруңузду? Бүгүнкү оюбуз эртең тагдырыбыз. Бул оюңуз азыркы жазып турган, ойлоп турган оюңуз эртеңки тагдырыңыз. Бүттү, баарын Кудайга тапшырыңыздар. Эгерде мына бүгүнкү тема кыздар катын эмес аял бол деген тема. Аял болобуз десек, биринчи үстүбүздөгү оор жүктөрдүн бардыгын Кудайга тапшыруу керек. Антпесең сенде энергия жок. Апам кантип экен, бир тууганым кантип экен, балам, күйөөм экинчи аял алсачы, баягы мага ушундай деп койгон, тиги жмот мага акча берейин дебейт, могу жакшыны деле көрө билбейт, могу буга ушундай болсо болду, буга баары бир эркек деле эмес, неге турмушка чыктым? Айтор кечке ушундай негатив менен жашасаңыз, апам мага ушинткен, атам мага ушинткен, баланча мага ушинткен, кайын журтум мага ушинткен, неге дей берсеңиз сиздин үстүңүздө толтура жүк бар. Кайын журтка болгон таарынчыңыз мисалы 10 килограмм жүк, ата энеңизге болгон таарынчыңыз 10 килограмм жүк, күйөөңүзгө 10 килограмм, 30-40 килограмм жүктү мойнуңузга салып алып, мойнуңузга артып алып жүрөсүз. Элестетиңиз, кечки 30-40 килограмм жүктү просто мешок деңиз, мешокто артынып алган адамда энергия болобу? Энергия болбосо ал кантип аял болот? Кантип жылмаят? Кантип эркелейт? Кантип ал аялдык энергиясын балдарына, күйөөсүнө бөлө алат? Өзү оор жүктөр менен кечке таарынып жүрсө. Таарынып жүрө берген аялдын тулку бойдо бүкүрөйүп калат. Аял болуу үчүн баарын Кудайга тапшырабыз. Кана кагаз ручкам барбы? Жазыңыздар. Кыздар, могу жерде бирөө жазыптыр да, менин күйөөм токол алам дей берет, ошону ойлой берем. Албашын каалайсызбы? 4 ролуңузду билиңиз. Кайсы жерде сүйлөп, кайсы жерде сүйлөбөй коюуну, королева болуп жүрүүнү, тулку боюңузду, денеңизди түз кармап, башкача салмак болсо арыктап, эмоцияларыңызды жандырып, флирт менен сүйлөгөндө ишенимдүү болууну, өзүңүз жертва эмес, эркекти жертва кылууну билиңиз. Хозяйка болууну, кухняга киргенде казандын чекесине жүрөгүңүздү коюп тамак жасаганды, сүйүү менен тамак жасаганды билиңиз. Тамак жасаганда инструментке окшоп, эшекке окшобостон баскан турганыңарды көзөмөлдөп, удургуп атка окшоп, бир чарчап калган эшекке окшоп баспай, баскан турганыңарды көзөмөлдөп, назик баскан турганыңыздан лаззат ала тургандай болуп кыймыл аракетиңизди үйрөнүңүз. Болду. Спальняга кирдиңизби? Болду, спальняга кирдиңизби? Любовница болуңуз. Любовница болуңуз спальняга киргенде. Керек жерде назик болуп, эркелегенди билиңиз. Кыздар, мына ушул 4 ролуңузду билиңиз. Могу менин күйөөм токол алам деп атат дегенде, күйөөңөргө кылыктанганды менин сабагымда бардыгы бар. Көп аялдар айтат, биз күйөөм экөөбүз антип жазышпайбыз, тиги баланчасы менен жаман уят, мындай кулакка жагымсыз сөз, тиги баланчасы менен даже оозума алгым келбей атат ал сөздү. Мондай сөздөрдү жазышат экен, жазышканын көрүп титиреп калдым, монтип калдым. Титиреп шок болуп отуруп каласыңар, өзүңөр билбесиңер. Эгерде сиз үйдө мындай өзгөчөлүгүңүз болсо, күйөөңүздүн жанында, күйөөңүз менимче көчөдөн издебейт. Кыздар, любовница болгонду билиңиз. Анан күйөөңүзгө айта аласыз, токол алам дей турган болсо. Эгер жүрөгүңүздү оорутса да, эми бул шариятта бар экен, ооба, 4 аял алууга уруксат бар экен. Бирок 4-өөнө бирдей көңүл бурсаң, дейт, Чубак ажынын айткан сөзү бар экен. Алсаң аялыңдан уруксат сурап ал. Анан аялың билип калгандан кийин сен любовницаңды таштап кетет экенсиң, экинчи аялыңды деген сөз бар экен. Же үй бүлөңдө ынтымак бузулат экен, аялыңардан уруксат сурагыла, уруксат берсе алгыла, болбосо албагыла деп айтамын деп айтканы бар экен Чубак ажындагы. Эми эгерде сиз уруксат бергиңиз келбесе, өзүңүздү өстүрүңүз,
эркегиңизди жоготуп алуудан коркпой турган болуп өстүрүңүз. Өзүңүздүн эмне кааларыңызды билиңиз. Аялдык сыпатыңызды күчтүү өнүктүрүңүз. Керек жерде флирт жасап, үн менен флирт жасап, төшөктө любовница болуп, өзүңүздүн травмаларыңызды дарылап, мындай жакшы ылайыктуу экениңизди сезиңиз дагы күйөөңүзгө айтыңыз. Ал сенин чечимиң, мен чоң адаммын. Сен да чоң адамсың. Эгер башка аял ала турган оюң болсо, мен колдоймун сени. Мага эртерээк айтып кой, мен сенден биринчи элге тийип кетейин. Мен таза аялмын, мен таза эркек үчүнмүн деп айткыла, коркпой эле. Эгерде каалабасаңыз, анан экинчи аял алгандан кийин мен көп аялдарды көрөмүн да, күйөөсү башка аял алып алат, аялдар катуу өздөрүн таштап коюшат. Жан дүйнөлөрү жанчылып, кыйналып, мындай өзүн керексиз сезип, мындай ооруларды арттырып, кыйналып жашашат. Анан эгерде жок, өзүмдүн үстүмөн иштей албайм дагы, эримди итке да бербейм, өзүм да жей албайм десеңиз, анда мен сизге эч нерсе деп айта албайм. Так, кыздар, аялдар мынтип сурашат, эми кандай кылуу керек, мен эмне кылышым керек дейт. Кыздар, суроолоруңуздарды бербей тургула, жөн эле суроолоруңар кетип калат тиги жака. Үстү жакка чыгып кетет. Мен андан кийинки суроолорго да даже жооп берип жетишпей калам го. Так, кыздар, аял болуу үчүн биринчи эмне кылыш керек? Биринчи, сиздин ордуңузда болсо, мен мисалы эмне кылат элем? Мен азыр эми өзүмдү жасап, Кудайдын жардамы менен, тынымсыз изденүүдө жүргөн, күн сайын билим алган аялмын да. Мен мактанбайм, кыздар, мактанбайм, болгону мүмкүн. Өзүмдүн практикамды бөлүшкүм келип атпайбы? Мен Кудайдын алдында төмөнмүн. Кудайдын алдында баарыбыз төмөнбүз. Эч ким эмеспиз Кудайдын алдында. Кудайдын алдында кулбуз. Адамдардын жанында бирдейбиз. Сиз да күлсүз, мен да күлмүн. Бардык адамдар бирөөнүн жумушу жогору, бирөөнүкү айлыгы азыраак, мисалы, бирөөнүкү көбүрөөк, бирөө азыр айга үй салууга мүмкүнчүлүгү бар. Ким болбосун, бардык адамдар Кудайдын алдында бир катардабыз. Болгону бири сурап атат Кудайдан, ал кетип атат алдыга, бири өнүгүп атат, Кудайга баарын тапшырып коюп, ал алдыга озуп кетип атат. Ким жертва болуп атат, койчу мага боло берет деп атат. Анан алар ушул төмөнкү вибрацияда өмүр сүрүп атат. Биринчи эмне кылыш керек, кыздар? Дептер, ручка аласыз. Алып келдиңиздерби жаныңыздарга дептер, ручка? Дептер, ручка алып келип, биринчи баарын Кудайга тапшырасыз. Ичиңиздеги бардык агрессияны жазасыз. Негизи онлайн сабакка жазылышыңар керек. Онлайн сабакка жазылбасаңар, мен 1 саатта мен силерге көп нерсе айтып бере албаймын го. Онлайн сабакка катышкан айымдар билишет. Онлайнга сөзсүз жазылуу керек. Курсу жазылуу керек турбайбы деп кээде айтышат. Турсун айже бекер сабактарды, акысыз сабактарында курска жазыл деп какшабай турбайбы? Мен эми түшүндүм дейт. Как будто мен силерди жазыл акча сал дегендей түшүнөсүздөр да. Өзүңүздөр билесиздер. Жазылбасаңыз жазылбайсыз, ал сиздин чечимиңиз. Бирок курста ошол бардыгы нолдон этап менен берилет да. Мындай кээде мындай забота менен айтсаң дагы ошону аялдар мындай жан дүйнөсү даяр эмес го алардын. Түшүндүм. Жан дүйнөсү даяр эмес го алардын. Алар мындай как будто мындай мээси ачыла элек да. Курска жазыл деп курсуна эле чакыра берет экен деп ойлошот. Акысыз сабактан да чоң нерсе алат да, өзгөрүү деген ушул турбайбы? Түшүнүү деген ушул турбайбы деп ойлошот. Жок, кыздар, өзгөрүү башка ал. Түшүнүү жашоодо этап менен баары нолдон баштап өзгөрүү бул такыр башка. Мына, мисалы, негативден биринчи арылуу керек. Сен өзүңдүн травмаларың, то есть сиздин неге эмоцияңыз жок, неге эркелей албайсыз, неге төмөн сезинесиз, биринчи ошону түшүнүп алышыбыз керек да. Ошону түшүнгөндөн кийин сиздин травмаларыңыз эмделе баштайт. Оорунун себеби чыгат, дарылана баштайт. Проработка, тапшырмалар менен ооруңузду дарылай баштайсыз. Дарылангандан кийин сиз аял болуп ачыла баштайсыз. Адам экениңизди биринчи түшүнүшүңүз керек. Биздики ошол бала күндөн башталган, кыздар. Неге сиз чыдап өмүр сүрөсүз? Неге?
Неге аял бола албайсыз? Күйөөңүз любовница күтүп атат, сизди уруп атат. Эмне чыдап жүрөсүңөр? Уруп атса дагы жеңди түрүнүп барып кухняга чыгып кетесиңер, огородко чыгып кетесиңер. Неге? Ургандан кийин неге дистанцияны кармабайсыңар? Не кетип калбайсыңар башка жака? Не таягын жеп өмүр сүрөсүңөр? Мен да ошол аялдардын катарында болгом. Урса дагы аялды деген ушинтип урат экен. Бул өмүр, эрлүү катын таяк жейт деп өзүмдү алдап, өзүмдүн түшүнүгүмдө өмүр сүргөм. Бирок кыздар, андай өмүр сүрүүдө бул акыркы таяк жегениңиз эмес. Коркпогула. 1-2 айга бир жака кетип калгыла. Бүк түшүп ыйлап жатып албай, ошол учурда гүлдөп чыккыла. Баарын Кудайга тапшыргыла. Күйөөңөрдүн таягын, күйөөңөрдү баарын Кудайга тапшырып, мен мындан ары эмне кылышым керек? Мен кандай өмүр сүрүшүм керек? Кандай өмүр сүрсөм жакшы болот? Деп өзүңөрдүн үстүңөрдөн тынымсыз иштегиле. Күйөөңөргө ла телефонду ачып алып, миллион СМС жазып, сен баланчада ушундай кылгансың, түкүнчөдө ушундай кылгансың эмес. Бүттү, күйөөңүздү игнор кылышыңыз керек. Күйөөңүз жазат, миллион СМС жазат. Сен ойнош болуп жүрөсүң да, сен минтип жүрөсүң да, ду, сен тоготпой калгансың, сен баарын Кудайга тапшырдым. Эмне десең да баарын Кудайга тапшырдым. Мен Кудай көрүп тургандай жашап атам. Эмне десең өзүң бил дейсиз. Андан кийин эмне деген келсин, жазуу келсе келе берсин. Бүттү. Баарын Кудайга тапшырасыз. Балдарыңызды, өзүңүздү, күйөөңүздү баарын Кудайга тапшырып, өзүңүздүн үстүңүздөн иштейсиз. Же күйөөңүзгө айтып койсоңуз болот. Мен таяк жеп көңүлүм сынды. Бирок азыр экөөбүзгө бирге турууга мүмкүн болбой калды окшойт. Мен бир азга дем алган кеттим деп жазып койгула. Анан жөн эле кетип калсаңар, мүмкүн күйөөңөр дагы бир кыялдары кармап, анан башка катын алып албасын анан. Деп жазып койгула. Урушсаңар да, таяк жесеңер дагы. Анан өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле. Тынбай өзүңөрдүн үстүңөрдөн кантип иштейсиңер онлайн сабакта да бар, анан азыр дагы айтып өтөм. Себеби бул бүгүнкү тема ошол катын эмес аял бол деген тема. 1-2 айга кетип калгандан коркобуз кыздар. 1-2 айга кетип кал десең кетип кала албайсызбы? 1-2 айга кетип кала албасаңыз, анда таяк жеген күнү бүттү. Акчаңызды экономдоп, өзүңүз иштесеңиз да акчаңызды экономдоп отурбастан барыңыз магазинге, шоппинг кылыңыз, татынакай кийимдерди, косметикаларды алыңыз, коркпоңуз, баарын Кудайга тапшырыңыз. Эгерде ошол күйөө менен урушканда күйөөңүздүн эмоциясына карап, кабагыңызды салып, мага ушинтип койду, балан кылып койду десеңиз, анда өмүр баягы эле өмүр улана берет. Кайра күйөөңүз эшикке чыгып баратсаңыз дагы таяктайт. Кыздар, дагы бир жолу айтып өтөйүнчү. Кетип кал десем, урду анан мен кетип калдым деп убан чокпастан жок болуп кетип калбагыла. Бир СМС жазып койгула күйөөңөргө. Мен башында силерге кошпой кетипмин, кайра дагы баса белгилеп айтып кетейинчи. Ооба, таяктадың, менин көңүлүм катуу сынды. Мен ушунчалык өзүмдү жаман сезип турам. Өзүмдү өйлүк сезип турам. Ушунчалык өзүмдү керексиз сезип турам. Ушунчалык жан дүйнөм жанчылып турат. Сен баланчасың, түкүнчөсүң деп аны критикалап, мээсин жеп жазсаңыз, ортоңор алыстайт. Макул, ал баланча, ал лох, анын колунан эч нерсе келбейт, ал эркек эмес. Ооба, болуптур эми. Сиздин мээңизде ошондой. Ал ушундай эң начар эркек. Балдарына карабайт, сизге да карабайт, ушунчалык жаман. Кандай болсо дагы сиз аны сен баланчасың, түкүнчөсүң деп ага апа болбой, мугалим болбой, психолог болбой, ошол жаман болсо, ошого теңсиз, ошол күнгө чейин жашап жүрдүңүз тең болгонуңуз үчүн. Таяк жегенге өзүңүз уруксат берип атасыз. Теңсиз ошого. Бир аз дистанцияны кармап тургула ошол учурда. Мен өзүмдү өлүксүз сыяктуу сездим. Же любовница күткөнүн айттыңарбы, айткандан кийин да дистанция кармагыла. Байкуш болуш керекпи, басып албайбы дейт. Ким айтты силерди байкуш бол деп жазасыңар. Мен өзүмдү өлүк сездим. Мен ушундай болдум. Мага бир аз эс алуу керек болду. Сен урганыңдан мен денем да, көңүлүм да уруп калды. Ушунчалык катуу сынып калдым. Мага эс алуу керек деп жазып, анан кетиңиз. Болду. Андан кийин күйөөңүз эмне десе дагы болду, жазбайсыз. Бир аз мындай фильтр койгула. СМСиңерге да фильтр кылгыла. Сөзүңөргө да фильтр кылгыла. Сүйлөйт экен десе эле мындай тилиңерди какылдатып сүйлөй бербегиле. Аялдар оозубузду ачсак, кетип калат тилибиз. Токтоткула өзүңөрдү.
Бала кездеги травмаларга мен иштешкиле. Биринчи эмнеден баштайбыз, ошону айтайынчы, кыздар. Да, кыздар, азыр урган эркектер жөнүндө айттым. Бүттү. Ал сиз келген күнү эле урган эмес да. Анча-мынча учурда бир мындай флирт менен ооба, сеники туура, ошону айтсаң дегенди билиш керек. Ооба, туура. Майли. Мейли. Туура. Макул дей берсеңер, тряпка болосуңар. Керек жерде оюңузду айтып, сизге эмне жагат, эмне жакпайт экенин билип, катуу сүйлөсө, сөксө деле биздин кыргыздарда бар го, эриңен пас бол деген сөз бар. Ылдый бол дейт. Ылдый бол дегенди биз тряпка бол деп түшүнөбүз. Тряпка болбогула. Мындай жок, мага мындай сүйлөгөнгө болбойт. Мени сөккөнгө болбойт. Менин көңүлүмдү ортпай эле койчу. Мындан кийин ошол сөздү айтпай эле койчу, мен мындай сөзгө ылайыктуу эмесмин деп айтасыз. Кайра дагы сөгөт, кайра айтат, эми көнүп калган го сизге ошондой сүйлөп. Сизди көргөндө ошондой сөздөрү даярдалат мээде. Мээ ошого көнүп калган да. Дагы айтасыз, дагы сөктү, дагы кыйкырды. Мындай мен андай ачуу эмоцияга ылайыктуу эмесмин. Мындай мен кадыр бартуу, өзүн сыйлаган аялмын. Сен да маданияттуу эркексиң, сен тарбия көргөн эркексиң. Сага мындай сөздөр дагы жарашпайт, анан мен да андай жаман сөздөргө ылайыктуу эмесмин деп тыкылдап, мындай өзүңүздүн ордуңуз менен болуп акырын чыксаңыз болот, чыгып кетсеңиз болот да ошол жерден. Тиктеп жалдырап отуруп албай. Да, кыздар. Эми кантип баштайбыз өзгөрүүнү? Биринчи сырткы келбетибизден баштайбыз. Сырткы келбет, басканыңызды караңыз. Так, бир аз комментарийди өчүрүп турайынчы. Аябай алаксып атам. Бүттү комментарийди өчүрдүм. Басканыңызды карайсыз. Кандай басып атасыз? Давайте диагноз кылабыз, кыздар. Көзүңүздү жумуңуз. Көзүңүздү жумуңуз. Терең дем алыңыз. Терең дем чыгарыңыз. Көзүңүздү жумуп, эртең менен турганыңызды көрүңүз. Бүгүн эртең менен үйүңүздөн турдуңуз. Өзүңүздү сырттан караңызчы. Кандай болуп турдуңуз? Ошол кийимиңиз өзүңүзгө жагабы? Эмнелерди ойлонуп турдуңуз? Эмоцияларыңызды караңыз. Көзүңүз, ооздоруңуз, бүткүл эмоцияңыз, жан башыңыз, далыңыз, чачыңыз кандай? Чачыңыз ирээттелүүбү? Оозуңуз жыйылуу, жылмайган абалдасызбы? Көзүңүз күлмүңдөп турабы? Чачтарыңыз таралуубу? Түндө кийип жаткан же эртең менен туруп кийген кийимдериңиз жарашыктуубу өзүңүзгө? Кимди көрдүңүз? Аялды көрдүңүзбү? Эмоцияларыңыз кандай? Же чарчаңкы, өзүн карабаган аялды көрдүңүзбү? Ордуңуздан турдуңуз. Бардык бөлмөлөрүңүздү кыдырып чыгыңыз. Бардык бөлмөлөрүңүздү кандай абалда кыдырып атасыз? Басканыңызга маани бериңизчи. Чарчаңкы, аялдык энергиясы жок, эркектей болгон абалыңызда кыдырып атасызбы? Наалган абалда кыдырып атасызбы? Бирөөлөрдү критикалап, сынап, бирөөлөрдөн, балдарыңыздан, күйөөңүздөн бир минус издеген аялды көрүп атасызбы? Сыртыңыздан байкоо салыңызчы. Көзүңүздү жумуп, отурган абалда байкаңыз, үйүңүздүн ичин кыдырып жүрөсүз. Кимди көрүп атасыз? Үйүңүздүн ичинде чоң күзгү бар. Азыр күзгү жок болсо да просто элестетиңиз. Бир бөлмөңүздө күзгү турат. Ошол күзгүнүн алдына келиңиз. Диагноз көздү жумуп элестетип атабыз, жаңы киргендер. Күзгүнүн алдында туруп өзүңүздү караңыз. Кимди көрүп турасыз? Балдарын урушкан, критикалаган, эмоциясын башкара албаган аялды көрүп турасызбы?
же мээримдүү, балдарынын жанында ордун билген, балдары эртең менин апам мээримдүү болчу деп айта турган энени көрүп турасызбы? Дагы кимди көрдүңүз? Жолдошун критикалаган аялды көрүп турасызбы? Күйөөсүн караганда эмоцияларын башкара албаган, энергиясы жок, күйөөсүн жоготуп алуудан корккон аялды көрүп турасызбы? Же энергиясы ашып ташкан, өзүнө ишенген, күйөөсүн жоготуп алуудан коркпогон, энергиясы, идеясы көп, харизмасы күчтүү аялды көрүп турасызбы? Адамдарга жакшы сөз айта билген, жакшыны гана ойлой билген, эч кимге кудай болбогон аялды көрүп турасызбы? Сырткы келбетиңизди караңызчы. Ушул сырткы келбетиңиз сизге жагабы? Ушул сырткы келбетиңиз менен күйөөңүздү таң калтыра аласызбы? Мүмкүн күйөөңүздүн сизди измена кылуусуна, ортоңордо мамиленин муздак болуусуна, сиздин анын жанында апа болуп алганыңыз, аял эмес катын болуп кеткениңиз себепчи болуп турган жокпу? Байкаңызчы, кимди көрдүңүз? Терең дем алыңыз, терең дем чыгарыңыз. Терең дем алыңыз, терең дем чыгарыңыз. Кимди көрдүңүз? Кимди көрдүңүз? Жаза салыңыздарчы. Өзүңүзгө суктан алдыңызбы? Могу Мыктыбек агайдын дагы бир видеосун кече дагы көрүп калдым да. Ошол айтып атат го, макул дейт, күйөөңөр жаман дейт, биз эркектер жаманбыз дейт, өзүңчү дейт, өзүң карабайсыңбы дейт, аял деген кылыктуу болуш керек деп ошол 50ден ашып 60ка чукулдап калган Мыктыбек агай да айтып атат. Кылыктуу болуш керек аял деген, сырткы келбетин карап туруш керек, майжыттанып турбагыла, карагыла өзүңөрдү, күйөөңөр карабайт экен, силер эмне өзүңөрдү карабайсыңар деп атпайбы? Көп аялдардын ичинен бирөө гана өзүмө суктандым деп жазды, калганы жүдөгөн, чарчаңкы, эркек окшогон, уялдым өзүмдөн дейт. Жүдөгөн, суктана алган жокмун дейт. Ким күнөөлүү? Макул, ошол агай айткандай, Мыктыбек агай айткандай, мейли мен айтпадым, эркектер айтып атат. Жаман күйөөңүз ооба. Ким үчүн жаралдыңыз? Күйөө үчүн жаралдыңызбы жашоого? Эмне күйөөңөр башка аял алса эмне кыласыңар? Дагы өзүңөр таштап оору арттырасыңар, эмне кыласыңар? Жашоо эмне үчүн күйөөдөн көз каранды болуш керек? Көзүмдөн жаш чыгып кетти, дене реакция берди. Чарчаңкы, жүдөгөн аял качан болуп калдыңыз? Бардыгы бала күнүбүзгө байланыштуу. Кантип бала күнүбүзгө байланыштуу болуп калды кыздар? Сиздин сабакка барып флирт жасаганды үйрөндүм, аябай кызгана турган болуп кетти дейт. Так. Курска катышып жаткан болчумун, аял көрдүм, суктандым дейт. Молодцы. Жакшы. Кыздар, неге биз чыдап өмүр сүрөбүз? Кандай учурда аял чыдап өмүр сүрөт? Мисалы, сизди башка бирөө бакты. 9 айыңызда, 6 жашыңызда, мүмкүн 10 жашыңызда, айтор, эми дагы комментарийди өчүрбөсөм мен алаксып кетем. 9 айыңызда, 6 жашыңызда, мүмкүн 10 жашыңызда, мүмкүн 3 жашыңызда, айтор, сизди бирөөгө берип койду да. Чоң ата чоң энеңизге берип койду, же таштап кетти, иштегени кетти, же ата эне экөө ажырашып кетти, ата эне ажырашып, ата башка жака кетип калса да бала өзүн таштанды сезет. Мага норма деп ойлойт. Анан мага норма, мен ушундай ташталууга ылайыктуумун, мен керек эмесмин дейт дагы, чыдап өмүр сүргөндү үйрөнөт.
дагы качан чыдап өмүр сүргөндү үйрөнөт. Сен баланчадай эмессиң, баланча деген кыйын, сенин колуңдан эч нерсе келбейт деген сөздөрдү уктук го. Өзүбүздү бир жакшы кылаяктуу сезбейбиз дагы, чыдап өмүр сүргөндү үйрөнөбүз. Өзүбүздүн мыкты экенибизди, инсан экенибизди түшүнбөйбүз. Эгерде ушунчалык кыйын экенсиз, неге жок, бул мага ылайыктуу эмес экен, мындай өмүр мага жарашпайт деп туруп, мындай басып кеткен жоксуз. Да, кыздар, демек детская травмалар менен иштешүү керек. Курста биринчи ошондон башталат. Кыздар, сабагыма катышкан айымдар, уккандар барсыздарбы? Биринчи сабак кандай экен? Биринчи, экинчи сабактар өтө маанилүү сабактар бекен. Баардык сабактар маанилүү, бирок сиздер биринчи сабакка келсеңиздер деле деп эле эркекке кылыктанганды, көзүңөрдү сүзгөндү, интим гимнастиканы эмес, биринчи күнү биз өзүбүздүн ошол травмаларыбыздан баштайбыз. Анан эртеси күнү сабак берилет. Мисалы 2 октябрь башталат эртең биздин курсубуз. 2 октябрь күнү сиздер келесиздер, ошол травмалар менен неге сиз чыдап өмүр сүрөсүз, неге, ушунун баары айтылат. 3 октябрдан баштап гимнастика бериле баштайт. Сонун гимнастикалар берилет, либидону көтөрүп, жамбашты. Көп кыздар да өзүн унутуп калган. До такой степени унутуп калган. Азыр мен сиздерге, давайте кыздар, азыр бир упражнениянын, бир эле упражнение мындай жасап көрөлү де кыздар. Мындай феромон гормонун жакшыртуучу көнүгүү бар. Так. Мына, денеңизди бош коесуз. Денеңизди бош коюп, бир аз тизеңизди бүгөсүз. Тизени бүгүңүз бир аз. Связканы бир аз аркага бересиз. Кайра алдыга жибересиз. Кайра бир аз аркага, кайра бир аз алдыга. Эми күзгү барбы? Күзгү болсо күзгүнүн алдына барыңызчы. Ушул кыймыл аракетиңиз өзүңүзгө жагып атабы же катып калыпсызбы? Бир аз аркага, бир аз алдыга. Далыңыз кандай турат? Бир аз аркага, бир аз алдыга. Жамбашыңызды айлантыңыз. Жамбашыңызды кандай айлантып алдыңыз? Так, кыздар, негизи мен муну көрсөтөйүн деген эмесмин. Мен бир аз денеңиздерди караңыздарчы деп айта салбадымбы? Так. Бул эфирди көпкө сактабай өчүрүү керек эми. Так. Ошол азыр эми кыздар, балалуу болбой калгандарга дагы травмалар влияет дейт. Ооба, сөзсүз. Бүгүн эле айтпадымбы? Бүгүн офлайн сабакта ушул тууралуу сабак болду. Так. Биринчи ичтегини сыртка чыгаруу керек. Ооба, айтылат, дептерге жаз дейт. Дептерге бардыгын жаз дейт. Ооба, дептерге жазганда дагы мындай бошойсуздар. Сен неге мага ушундай дегенсиң? Сен өзүңдү билчи. Мисалда кимге таарындыңыз? Апаңызга таарындыңыз. Апа, неге мен ушинтип уруштуңуз? Ошондо мен катуу сынганмын. Неге атам экөөңөр урушканда мен ушинткенмин? Ата, сен неге апам урдуң? Мисалы да, ушундай сизге деген таарынычым бар. Мүмкүн жек көрөсүз, мен жек көрөм. Айтор ичиңизде эмне бар? Баарын чыгарышыңыз керек. Ичтеги чыгыш керек. Ичтеги чыкмайынча сизге назиктик да келбейт, мамилеңер да оңолбойт, акча да келбейт, сизде энергия жок. Ичтеги чыгуу керек биринчи. Ичтеги чыккандан кийин ошол ичтегини чыгарууга дагы өзүңүзгө жагып турушуңуз керек. Сырткы келбейт дейсиз. Туура тамактаныңыз. Татынакай көйнөк кийиңиз, жарашыктуу көйнөк. Чачыңызды жууп, атыры жыттанып, жакшынакай шампунь, жакшынакай бальзам, татынакай бир маслоолорду алып чачыңарга колдонгула, боёгула чачыңарды. Салонго барсаң баланча сом жүрө берем аппак болуп, мени ким карайт эле десеңиз, өзүңүз билесиз. Эгер татынакай болуп жүрөм, мен аялмын го десеңиз, 50 сом, 60 сом турат чач боёгон щеткалар. Краска алыңыз. Краска алып чачыңызды отуруп алып, эски бир кийимдериңизди кийип, кулактарга майдан сүртүп, могу жерге кремдериңизден сүртүп, чачыңарды өзүңөр боёгула.
мына жуундуңуз, чачыңызды боёдуңуз, жакшынакай кийим кийдиңиз, күзгүнүн алдынан келиңизчи. Өзүңүзгө жагасызбы? Эми өзүңүзгө жагып отуруңуз. Отурганда сиз энергия менен иштей баштайсызбы? Энергия менен жаза баштайсызбы? Мындай идеялар келе баштайт. Денеңе кичинекей эле бир жакшы нерсе кылалы, жакшы нерсе болуп кайтып келет. Чачыңарды кыркпагыла кыздар. Чачты кыркканда аялдык энергия жоголот. Бул динде дагы бар. Биздин Кудай элестетиңиздер, Кудайга биздин узун чачыбыз керекпи, керек эмеспи? Кудай биздин узун чачыбызды эмне кылат? Шариатта айтылыптыр да, аялдын чачы желкесине түшүп туруу керек деп. Эстроген гормону жакшы. Эстроген бул женственность. Эстроген жок болсо, аялда энергия жок болуп калат. Аял семирип кетет, гормондор бузулат. Так, дагы кандай? Ашыкча салмак бат болуп кетет. Ашыкча салмакта дагы эстроген эрип кетет. Айтор, аял акырын өзүнүн табиятын жогото баштайт. Арыктоо да кыйын болот. Ошон үчүн чачыңарды кыркпагыла. Мен эмес айтып атам, аны өзүңүз билесиз. Кыркмак тургай кырып салсаңыз дагы өзүңүз билесиз. Анан эч кимге Кудай болбогула, жазгыла. Мага бир аял келди да. Мен бардык бир туугандарым ойлоном дейт. Бир туугандарды, куда кыздар, чачым түшүп атат, эмне кылсам болот дейт. Мээдеги негативдер менен, стресстер менен иштейсиздер, анан интим гимнастика жасайсыз. Күйөөм кол көтөрөт, эмне кылсам дейт. Эфирдин башынан угуп чыккыла. Коркпогула кыздар, ошол кол көтөргөн күйөөнү жоготуп алуудан вообще коркпогулачы. Чыдап өмүр сүрүп атасызбы? Ажырашып да кетпегиле. Мына Кудайдын пендеси сиздин балаңыз, сиз, күйөөңүз, бир тууганыңыз, кайненеңиз, кайнежеңиз, ата-энеңиз, кесиптешиңиз баары Кудайдын пендеси. Бул сиз дейли да, бул сиз ортосуна тартайынчы, бул сиз. Бардыгына Кудай болуп аласыз. Эмне кылдың? Балаңчаңды эмне кылдың? Балаң эмне болду? Кредитиңди эмне кылдың? Бардыгына Кудай болуп эмне кыласың? Кудай бар алардын өмүрүн түздөүчү. Кечке баласын критикалайт, 18 жаштан ашып калган баланы да критикалайт. Акылыңар барбы? 18 жаштан ашып калган баланы да критикалачу эле. 18 жаштан ашып калган баласын критикалаган, кичинекей баласы менен урушкан аял өзү бала. Бала менен чоң адам урушпайт. Бала менен ким урушат? Бала менен ошо бала урушат. Өзүңөрдүн кичинекейиңердеги потребностьторуңар жабылбай калган бала менен бала болуп урушуп атасыңар. Мисалы, сизди критикалады, сиз ошол өзүңүздүн ичиңизде эмне бар, ошону балага өткүзүп берип атасыз. Баланы критикалоо, баланы салыштыруу, уруша берүү бул баланы бактысыз кылуу менен барабар. Баланын ички ааламы сизсиз. Кечке акыл үйрөтө берген энелер бар. Кечке акыл үйрөтө берет. Мону андай кыл, мону тигиндей кыл, мону андай кыл. Бараңыздар да, бала точно тажап кетет. Анан урушат bir күнү. Урушсанан ыйлайсыз. Мен сага апамын, мен сага эмне жаманмынбы? Мен сага эмне жамандык каалап атамбы? Көрөм, мен сени эртең бактысыз болуп калсам, көрөм, мен сени эртең эрге тийсең аял алсам. Жашоо деген сага эмне жеңил бекен? Эртең эле көрөм, анан акча таппай кыйналып отурасың анан деп баштайсыңар. Долуланып. Кечке уруша бергенден билбейм. Сизде деле бирөө кечке уруша берсинчи, токсичный адам болбойлучу айыңдар. Мен идеалдуулугумдан сүйлөп турган жокмун. Мен да токсичный адам болчумун. Кечке кыздарымды урушкан, кечке балдарымды урушкан аял элем да. Балдарыман азыр аябай кечирим сурайм. Кантип мага чыдадыңар экен дейм да. Кечирип койгулачы балдарым дейм. Кантип мага чыдадыңар экен. Ушунчалык мен токсичный адам болгон экем. Рахмат мага чыдаган деп. Ушунчалык баягы айтам да, балдарым айтам да, мен кечирип койгулачы. Ушунчалык мен жаман апа болгон экем. Мен билбеген кыздар балдарым деп мындай балдарымдан абдан кечирим сурап турам.
болгону кечирим сураардан биринчи ошол өзүңөрдү эмдегиле. Анан бүгүн кечирим сурап, эртең акмак болуп, ит болуп, кайра урушуп, кайра кечирим сурап, кайра ит болуп жана мас болуп урушуп кечирим сурап, экинчишпейм дегендей болбой. Биринчи өзүңөрдүн травмаңарды эмдеп, анан кечирим сурагыла. Мындай ошол бала ишенсин. Эртеси сизди мындай сиз урушпай кала турганыңызга бала ишенүү керек. Анан бүгүн кечирим сурап, эртең кайра урушуп, билбейм, анда баланы кайра жок кылып аласыз. Так. Балдарыңарды критикалап, аларга кудай болбой, турмуш куруп калган балдарыңарды кудайга тапшыргыла. Турмуш куруп калган кыздарыңарды кудайга тапшыргыла. Кошунаңарды сөз кылбагыла. Мого тигиге буга таарынбагыла. Аны менен ишиңер болбосун. Мого 5-6 адамда мого сиз өзүңүздүн жашооңузда да сыноолор же болбосо өзүңүздө баары жакшы, сиз могу жакта мону сөз кылып атасыз, же болбосо кечке мону сөз кыла бересиз экөөңөр. Же сиз кечке тигиге, буга, баланчага мону сөз кыла бересиз да. Же муну сөз кыла бересиз, айырмасы жок. Сөз молар өзүнүн, сиз сөз кылсаңыз кылбасаңыз деле булар өзүнүн өмүрү менен алып урушуп атат да. Кудайдан бир күнү жакшылап сурап, Кудайга дуа кылып койсо, булардын өмүрү сиздикинен да гүлдөп кетет. Сөз сиздин мээңизде жүрүп атат. Сиздин мээңиз ушундай жашоону тартып атат. Мээдеги кайра айтылган ойлор бул жүрөккө түшүп кетет. Оюңуз эртең тагдыр сизге. Эртең сиздин өмүрүңүздө же балдарыңызда мунун жашоосу кайталанат. Ошон үчүн эч кимди сөз кылбай, эч кимге кудай болбой, баарын Кудайга тапшырышыңыз керек. Аял болуу үчүн биринчи эч Кудайга тапшыра албай атасызбы? Дептерге жазыңыз. Я Аллахым, ушул убакка чейинки кылган күнөөлөрүмдү кечирип койчу. Сенин пенделериңе мен Кудай болбойм. Сен өзүңдүн ролуңду өзүңө тапшырдым, Аллахым. Балдарыма бак берчи. Кызымды сүйгөн, кызымды сыйлаган, өзүңө жакын болгон адамга кошуп койчу. Кызымды эркелете билген адамга кошуп койчу. Баламды сыйлаган, өзүңө жакын болгон адамга кошуп койчу. Өмүрлүк жарга кошуп койчу. Өзүңдөн алыстагандан алыстатчы балдарымды. Жараткан Аллахым, баарын өзүңө тапшырдым. Сенин алдыңда эч ким эмесмин. Күйөөмдү да өзүңө тапшырдым, өзүмдү да өзүңө тапшырдым, баарын өзүңө тапшырдым. Мен үчүн жакшы кылып койчу деп Кудайдан дуа кыласыз. Бардыгын Кудайга тапшырасыз. Кудайга тапшырганда сиз кадимкидей жеңилдейсиз. Аял оор масса болбой жеңил болуп туруу керек. Мына эркек менен мамиледе биз жеңилдигибиз менен жакшы мамиле кура алабыз. Ошол өзүңүз менен мамиледе биринчи ушул нерселерди эске аласыз. Эркек менен мамиледе дагы биринчи Кудайга тапшырасыз. Бала менен мамиледе дагы биринчи Кудайга тапшырасыз. Чын айтам, кыздар, Кудайга тапшырмайынча эч нерсени өзгөртө албайсыз. Баарын Кудайга тапшырасыз. Ошол тапкан акчамды көбөйтүп койчу Кудайым деп кечке диванда жатып алып, бирөө менен сүйлөшүп атып, туруп дуа кылып, кайра телефон чугуп, кайра ушак айтышып жата берсеңер, жок, андай келбейт. Кудайга тапшыруу менен бирге аракет кылуу керек. Анда баарыбыз эле бутты асып коюп эле, Кудайдан сурап коюп эле, Дубайга барып, Парижге барып, да Кудайдан сурап коюп эле чалкалап жата бербейлиби? Аракет этесиз. Эгерде дуа кылбасаңыз, баарын Кудайга тапшырбасаңыз келбейт. Канча дуа кыласыз, бирок Кудайга тапшырмайын. Мен муну кантем, бул балам менен кантем, күйөөмдү кантем, бул менти дей берсеңиз, Кудайга тапшырбасаңыз, Кудайдын ролу оор, сиз чече албайсыз. Дуа да кыласыз, Кудайга да тапшырасыз. Бардыгын чын дилден Кудайга тапшырасыз. Кайра айта берипмин го, Кудайга тапшыр деп. Себеби Кудайга тапшыргандан кийин проблемаларың өзүнөн өзү чечиле баштайт. Сен билбей каласың да. Аракет этип коесуң, аракетиңди Кудайым ишке ашырып берет. Кыздар, анан ошол сырткы келбет менен иштейбиз дедик го. Сырткы келбет ким менен мамиледе маанилүү? Эң биринчи өзүң менен мамиледе. Көзгүнүн алдына келип, мен мыктымын, менин колумдан келет, мен жакшыга ылайыктуумун, мен жакшы сөзгө ылайыктуумун десең, көзгүнүн алдына келсең, бир далбырап салбырап турган штан, чоюлуп кеткен футболка, өңү өчкөн бозала созала футболка, көчөгө кийгенге жарабай калган кийим үйгө кийип алганың.
чачың болсо сапсайган, укладкасы жок, укладка кыла турган нерселерди алып коюңуз. Ооба, жоолук салынган, жоолук оронгон болсоңуз дагы, мен жоолук оронгондорду абдан сыйлаймын. Мен кызым өзү намаз окуйт, жоолук салынат, өзүнүн каалоосу менен кылган. Жоолук салган бир туугандарым, келиндерим аябай намаздарына бекем, жоолук салынган аялдар. Жоолук салсаңыз дагы үйдө чач кургаткан бир фендерди алып коюңуз, жожокторду алып коюңуз. Сырткы келбетти иреттейсиз күзгүнүн алдына келгенде. Чык этип стартта турасыз да, сыртыңыз иреттелүү болсо стартта турасыз өзгөрүүгө. Күйөө менен мамиледе дагы сен жүдөп туруп алып күйөөңө сен кылыктан албайсың, кечирип кой, айланып кетейин. Сен жүдөп туруп точно кылыктан албайсың. Чачтарың майланышып туруп точно кылыктан албайсың. Билбейм, ким айтат, мен чачым майланышып, футболкаларым чоюлуп, өңү башы кеткен болсо да мен деп кылыктан өрөм деп ким айтат? Айта аласыздарбы? Менимче жок. Сырткы келбет абдан маанилүү ролду ойнойт. Биринчи сырткы келбет. Балаңыз менен мамиледе дагы сырткы келбет. Баланын жанында дагы бала билиш керек, сиздин ошол аял экениңизди, апа экениңизди балаңыз да көрүш керек. Чача, сырткы келбет иреттелбеген аял чача мача болбой, балаңыз менен дагы бир сый урматыңыз абдан иреттелүү болуу керек. Балаңыздын жанында кимсиз? Энелик ролуңузду билип алыңыз. Энесиз, эне ким? Критикалап, анын кечке самооценкасын түшүрүп багын байлаган аялбы? Же алдын дүйнөдөгү биринчи ааламы болгон апасысызбы? Анын жакшы жагын айтып мактай турган кимсиз? Сизби? Мактай турган сизби же сизден башка көчөдөн бирөө келип мактап кетеби балаңа? Көчөдөгү энелер, көчөдөгү башкалардын балдарына кандайсыз? Үйгө уу чачып, көчөгө бал чачпай. Үйгө чачкыла балды. Көчөдө бирөөнүн баласын көрсөк кантип кетебиз? Ой, сен чоңоюп калган турбайсыңбы? Бетиңди тосуп койчу анан айын. Жүрчү, мен сага мороженое алып берейин деп сумкаңардагы жана 50 сом, 100 сом, 200 сом, 1000 сом чыгарып бере салып, тигиге, бирөөнүн баласына үйгө келгенде балаңдын мээсин жебей, ошол мамилени үйгө алып келип балаңызга кылыңыз. Жазыңыз балаңыздын жанында кимсиз? Бүттү, дептерге жазыңыз. Бүгүндөн баштап мен үйгө бал чачам. Бүгүндөн баштап мен балдарымдын жанында ордумду билем. Мен мээримдүү апа болом. Жазыңыз. Күйөөңүздүн жанында кимсиз? Күйөөңүздүн алдында, жанында аял болуу. Күйөөңүздүн жанында сиз критикалаган, балдарын урушкан, өзүн унутуп койгон, инструментке караган аял болсоңуз, анда сиз жоксуз жанында. Сиздин ордуңузга башка бирөө келет. Өзүңүздүн жаныңызда кимсиз? Эң биринчи душманыңыз өзүңүз. Өзүңүздүн жаныңызда душмансызбы же аялсызбы? Кимсиз? Караңызчы өзүңүздү. Критикалап, такыр, өзүңүздү унуткан, өзүңүздү өзүңүз критикалаган, өзүнө өзү жакпаган, өзүнөн өзү акчаяган, башкаларга өзүн салып берген дегенде сизди критикалап атса да, уруп атса да, сүйлөп атса дагы баарына чыдап берген. Өзүңүздүн жаныңызда ким экенсиз? Номер 1 душман өзүңүз эмес бекенсиз? Өзүңүздүн душманыңыз өзүңүз экениңизди көрдүңүзбү? Анан сиз өзүңүз критика айтсаңыз, баарына чыдап берсеңиз, сизди ким коргойт? Ким коргойт? Бирөө келип кечке чейин, жок, буга андай жаман сүйлөбө. Ой, муну урганга болбойт. Муну аяш керек деп бирөө келип сизди эмне коргойбу? Сиз чоң адамсыз го. Бүттү, өзүңөр эме защищать этишиңер керек жаман сөздөн. Да, кыздар. Караңызчы өзүңүздү сырттан. Өзүңүздү сырттан караңыз. Да, кыздар, курс боюнча айта кетейинчи. Бул жака жазып коеюнчу. Айым сыры курсу. Досум жок, өзүмө өзүм досмун деп нормально. Тоже бул жакшы. Негизи адам өзү менен өзү дос болгон жакшы. Дос ар кандай болот. Бирөө жигит дос, бирөө ушак дос,
бирок кайын журт жамандаша турган дос. Ал ошол ушак токтогон күнү ушак досуңуз менен достук бүтөт. Кайын журтуңузду жамандашкан досуңуз сиздин кайын журтуңуз менен жакшы болуп кеткен күнү аны менен достук бүтөт. Аял кишилердин достугуна ишенсе болот, бирок мындай өтө этият болуш керек. Курска катышуу үчүн айым сыры курсунда баары айтылат. Номерине жазыңыз же директке жазыңыз. Айым сыры курсунда мунун баары айтылат, кыздар. 0дон баштап айтабыз. Катын эмес аял бол деген темага бүгүнкү тема, кыздар. Кайрадан ошол накты ошол жерге келсек, мен сиздерге ошол жерден эле айтып баштай турган болсом, сиздерге тема түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн эле да. Взглядыңызды караңызчы. Мындай кылыңыз. Азыр телефонуңузга өзүңүздү тартыңыз. Телефонуңузга өзүңүздү тартыңыз. Же көзгүнүн алдында барыңыз. Качан бир сексуальный взгляд менен күйөөңүздү карадыңыз? Качан сексуальный взгляд менен карадыңыз? Күйөөңүздүн алдындагы взглядыңызды караңызчы. Взгляд мама. Взгляд любовница. Взгляд офицер. Взгляд ребенок. Взгляд жертва. Взгляд мама дегенде сиз стартта турасыз да. Мындай күйөөңүздүн бардык проблемаларын чечүүгө, анын кийимдерин түздөөгө, керек учурда аны критикалаганга, сен мону эмне мындай, тиги эмне мындай, койсоңчу, эмне мындай болуп алгансың, кызык элесиң сен деген сыяктуу мындай күйөөңүзгө апасыз да, аны критикалап, жакшы көргөндө жакшы көрүп, критикалаганда критикалаган аялдар бар го, өзүн унутуп койгон курсактары чыгып кеткен. Взгляд офицер дегенде аябай чечкиндүү, өзүн ушунчалык акылдуу сезген, өткөр аялдар болот. Андан мындай акылдуу аялдар, акылдуу болгону менен анда аялдык бакыт жок. Байкаңыз взглядыңызды. Бир сүрөткө өзүңүздү тартыңыз, караңыз. Байкаңызчы, взглядыңызга ушул убакка чейин маани бердиңиз беле? Көп аялдар взглядына маани бербейт дагы, өзүнүн аял экенин унутуп калган. Анын эркегине таарынып, өмүрүн бир 60-70 жылдап, 80 жылдап таарынып өткөрүп жүрөт. Бирок эркектен сүйүү күтөт, 70ке чыкса дагы. Жертва. Вялая, мондай, солган. Не десе деле макул. Маска кийип алып, монтип жүрөт. Удобная. Кандайсыз? Же дене боюңуз түз, бардык жерде. Үнүңүз жумшак, көздөрүңүз күлмөңдөп, күйөөңүздүн жанында. Взглядыңыз жена, аялдын взгляду, любовницанын взгляду. Кимди көрдүңүз? Кандай взгляд экен? Өзүңүздөрдүн взглядыңыздарды моюнга алдыңыздарбы? Эми кыздар, взгляд дайыма аялдыкындай. Взгляд дайыма любовницаныкындай болуу үчүн күйөөңүздүн жанында. Мындай кыздар, взгляд любовница десең, көптөр ойлошот мындай. Өздөрү любовница болуунун ордуна күйөөлөрүн сразу любовницалардан коргой баштайт. Менин күйөөмдү ошондойлор карап жүрөт да. Менин күйөөмдү тигиндей деп. Жок кыздар. Эркек менен аялдын ортосундагы өзгөчөлүк, өзгөчө мамиле бул ошол жынстык катнаш, флирт. Тамакты башка бирөө да жасап бере алат. Курсагын көчөдөн да тойгузуп келе алат. Кийимин жуудуруп келип үтүктөтүп кое алат. Эркектин жанында көп аял бар. Апасы, бир тууганы, тааныштары. Сиз менен эркегиңиздин ортосунда өзгөчө жакындык, бул дене жакындыгы, төшөк жакындыгы, көз менен энергетикалык жакындык, эмоционалдык байланыш,
үн менен байланыш. Эгерде дайыма строгая, удобная, жертва, критикующая болуп жүрө берсеңиз, сиздин взглядыңыз эркектин мээсинде бул ушундай бир башкаруучу, айтор менин душманым деп кабыл алат. Эркекти критикалаган, эркекке моундай көз караш менен караган, акыл үйрөтө берген аял бул эркектин душманы. Сизди менин душманым деп жазып алат. Сиз алдынан чыгып а дегенде сизге удардан берет, сөз менен же муш менен болду көчөгө чыгып кетет. Башка аялдардын жанында ха жаныңызга келет. Сиз айтасыз көчөдө жакшы адамсың, үйгө келгенде сен мындайсың. Болбосо ошол эле сиздин күйөөңүз, мындай түшүндүрүп айтып берейинчи, мээңиздерге куяйынчы. Кыздар түшүнүктүүбү? Мындай мени ача тургандай эле болуп атабы? Эми мен сиздерден акылдуу болуп деле, кыйын деле болуп кеткен жокмун. Психологияга бир өмүр жетпейт. Мына сиздин күйөөңүз Ташмат. Сиз Жайна. Бул жакта көчөдөгү баланча аял. Мо Ташмат автобуста дагы ошол Ташмат, троллейбуста да ошол Ташмат, өзүнүн машинасында да ошол Ташмат, базарда да ошол, маркетте да ошол Ташмат, айылда да, шаарда да ушул Ташмат. Бул аялдын жанында да ушул Ташмат, бул аялдын жанында да ушул Ташмат. Неге көчөдө башкача болуп калды? Сиздин взглядыңыз анын мээсинде менин душманым, мындан коргонушуң керек деген сигнал болуп жазылып калса, мунун жанында өспөйсүң деп жазылып калат. Эркек андай критикалай берген аялдын жанында өспөйт. Көчөдөгүлөр мактап коет. Көчөдөгү менен анын проблемасы жок десеңиздер, кыздар, эмне проблемадан турабы жашоо? Проблемадан башка нерсе жокпу? Өмүр кызык. Сен проблемаңды чечип, наалып жашай бер деп берилбеген өмүр. Кыздар, баарын Кудайга тапшырсаңыздар, проблемаларыңыз өзүнөн өзү чечиле берет. Ал мындай жай гана нерсе көрүнүп калат. Проблема болот да өмүрдө, сөзсүз. Ким айтты? Эмне менде проблема жок деп ойлойсуздарбы? Эмне мен нервим өлүп калган деп ойлойсуздарбы? Менде да болот проблема, бирок жеңил өткөргөндө ошону Кудайга тапшырып, Кудайдан чечимин сураганды үйрөнүш керек да. Ошондо күйөөңүздүн жанында сиз оңой любовница болосуз да. Мо кредитти кантиш керек, бир жумадан кийин кредит келип калды. Мого эмне кылыш керек? Мого жанагы мондай болуп калды, үйдү кантиш керек, үйдү ремонт кылыш керек эле, монтиш керек эле, анан баланы минтиш керек эле дей берсеңиз, кантип күйөөңүздүн жанында любовница боло аласыз? Элестетиңиз, баарын Кудайга тапшырасыз. Ооба, мындай проблема болсо, ыйлап алыш керек. Жата калып ыйлап, өкүрүп ыйлап, көзүңдү шишитип ыйлап ал. Ушундай ичиңен бугуң чыкпай атабы, плач терапия деп аталат психологияда. Жай ыйлата турган музыкаларды коюп туруп, өңгүрөп ыйла. Болду, анан ыйлап жата берсең, сага бирөө келип чечип береби, эмне? Анан ордуңдан тур, дептерди ал, жаз. Алло, эмне кылсам? Эже, же сиңдиңизге, кошунаңызга, абысыныңызга, кээ бир аялдар бар, өзүнүн душманына деле проблемасын айта берет. Жаз дептерге. Кантип чечилет ушул проблема? Канча аракет кылып көрдүң? Ошол проблеманы чечүү үчүн эмне берүүгө даярсың? Эмне кылып калууга даярсың? Канча попытка кылдың? Кудайга тапшырууга даярсыңбы? Даярмын деген жооп чыгат. Эгерде Кудайга тапшырдым десеңиз, сразу тапшыра албашыңыз мүмкүн. Кудайга тапшырууга даярмынбы деңиз, биринчи даярдап алыңыз. Даярмын деген жооп чыгат. Анан Кудайга тапшырыңыз. Ошондо сиз мындай аялдык энергияңыз менен болосуз. Аялдык энергия сизге оңой келет. Кыздар, азыр сиздер менден кимди көрүп турасыздар? Мени караганда жалпы мындай мага баа бериңиздерчи.
мага баа берсеңиздер, сиздер менден кимди көрдүңүздөр? Ар бир аял өзүнүн аялдык энергиясы күчтүү, амалкөй, балдарынын жанында мээримдүү, баарын Кудайга тапшырып, өзүнө ишенимдүү болгон айымды жасай алат. Бир учурларда мен кандай аялмын? Самооценкасы төмөн, жылмай албаган, өзүнө ишеними жок, самооценкасы плендуска түшкөн, балдарын кыйкырып урушкан, критикалаган, бир токсичный адам болчумун. Тынымсыз үстүмдөн иштедим. Күн сайын билим алдым. Билим албаган бир күнүм болбоду. Жөн эле жатып уктап туруп кеткен бир күнүм болбоду. Бардык энергиямды өзүмө сарптоого тырыштым. Азыр Аллага шүгүр, чексиз шүгүр кылам. Айта берсеңиз, шүгүрчүлүктө Кудайым өзү бере берет. Жакшы сөздөрдү жазып атасыздар. Бирөөңүздөр наставникти көрүп атам, мен психологду көрүп атам дейт, бирөө энергиясы күчтүү дейт. Рахмат кыздар, мен жөнүндө жакшы оюңуздарга ыраазымын. Жакшыны дагы жакшы адам көрө алат. Өзүнө критикасы көп адам бир гана жаманды көрө алат. Ошол тынымсыз. Мен эмнени сүйлөп атам? Кыздар, биринчи мына. Мен эмнени сүйлөп атам? Ушул сөзүм мени бактылуу кылабы? Тилге фильтр. Критикалай баштаганда, критикалап, мен душманмын, мени күйөөм мээсине, сен душмансың деп жазып алат. Деп мээге программа киргизесиз. Баскан турганыңызды эшектей болуп чуркап баратасызбы? Токтоп калыңыз. Идиш жууп атасыз, монтип калгансыз. Туруп калыңыз. Мен идиш жууп атпадым беле? Мен өзүмдүн үстүмдөн иштеп атпадым беле? Болду, коюп туруп жууңуз идишти. Булардын баардыгын мен өзүм практикамда жасагам. Сиз бир эле күндө назик болуп эле, чоюлуп эле үлбүрөп кала албайсыз. Ансыздан өзүңүздүн үстүңүздөн иштөө менен назик болуп чоюлуп кала аласыз. Көчөдө басып баратасыз. Мен өзүмдүн үстүмдөн иштеп атпадым беле? Болду. Баскан турганыңызга дагы анализ кылып, мындай жараштуу болуп атабы? Башында эми жасалмадай боло бериши мүмкүн, кыздар. Үнүңүздү кыйкырып сүйлөп атасызбы? Жок, мындай сөзү созуп үнүңүздүн аягын. Өзүңүздүн мээңизге өзүңүз кире калыңыз. Мен эмнени ойлоп атам? Мен баардык проблемаларды ойлоп атам. Бүттү, мен проблемаларды эле ойлой турбаймынбы? Мен өзүмдү көрөйүнчү, мен өзүмдү эркелетейинчи деңиз, кыздар. Ушунчалык өзүңүздү эркелетүү кыйын болуп атса, давайте дагы практика жасайлыбы? Давайте дагы практика жасайбыз. Кыздар, азыр жазбай турабыз. Жазбай туруңуздарчы мындай. Давайте чоң адам болойлу, чоң аял болойлу, чоң өйлү, Эми жана жазып койгондор кете берет. Мен азыр сиздердин жазган смсиңиздерге по-любому жооп бербейм. Бир аз жазбай туруңуздар. Азыр ички абалга диагностика кылабыз. Көзүңүздү жумасыз. Практика жасоо жагып атабы, кыздар? Биринчи ошону жазыңыздарчы. Практика жасоо жагып атабы? Мурдун учу кытышып атат улам. Жагып атат. Инсайттар болуп атабы? Практика жасаганда деген бир түшүнүктөр келип атабы? Жакшы. Жакшы, кыздар. Болду. Эми жазганды токтотобуз. Эми диагностикага киребиз, кыздар. Көзүңүздү жумасыз. Дем аласыз. Таманыңызды жерге коюп отуруңуз. Жатып алып жасаганга лучше жасабай эле коюңуздар. Жатып алып жасабаңыздар. Жаталак болуп жата калбаңыз. Көзүңүз жумулуу, таманыңыз жерде, далыңызды тик коюп отуруңуз. Дем аласыз. Дем чыгарасыз.
Дем аласыз, дем чыгарасыз. Өзүңүз чоңойгон үйүңүздү элестетиңиз. Сиз чоңойгон үй. Бир туугандарыңыз, ата энеңиз, бар. Сиз чоңойгон көчөлөр. Элестетиңиз. Аба ырайын байкаңызчы. Үйлөр сиз чоңойгон, терезелери. Үйдүн ичиндеги буюмдар. Өзүңүздүн кичинекейиңизди эстегенде кайсыл курагыңыз эсиңизге келет? Терең дем аласыз, дем чыгарасыз. Ошол кичинекей кыздын көздөрүнө караңызчы. Байкаңыз. Ошол кичинекей кыз эмнени каалайт? Ошол үйдө атаңыз, апаңыз жүрөт. Маанайлары кандай? Апаңыздын маанайын караңыз. Атаңыздын маанайын караңыз. Апаңыздын көздөрүнө караңызчы. Чарчаңкы болуп турабы? Атаңыздын маанайын караңызчы. Маанайлары кандай? Өзүңүздүн маанайыңызды көрүңүз. Көздөрүнө караңыз. Эмнени көрдүңүз көздөрүнөн? Кимди көрдүңүз? Махабат күткөн, мээрим күткөн, атасынын эркелеткенин каалаган, апасынын кучактаганын каалаган, каалоолору жазылбай калган баланы көрдүңүзбү? Же эркелеп ойногон, атасы апасы жетелеп жүргөн, эч кандай муктаждыктары жок, бактылуу баланы, бактылуу балалыкты эстедиңизби? Чоң адамдын жоопкерчилигин алып алган кызды көрдүңүзбү? Ата энеси урушуп, ата энесинин урушунан ышагы сынган баланы көрдүңүзбү? Апасы критикалаган кызды көрдүңүзбү? Кимди көрдүңүз? Атасынын махабаты жетпей калган кызды көрдүңүзбү? Кимди көрдүңүз? Эмнени каалайт экен? Внимание каалайт бекен? Терең дем алыңыз, дем чыгарыңыз. Терең дем алып, дем чыгарыңыздар. Кыздар, кимди көрдүк? Азыркы абалыңыз менен ошол кичинекей кезиңиздеги бир кичинекей тааныштары бар бала окшош бекен? Бир муктаждыктары жабылбай калган, внимание күткөн кыз менен азыркы сиздин муктаждыктарыңыз окшош эмес бекен? Окшоштуктар бар бекен? Азыркы сиз менен ошол кичинекей баланын эмоциялары. Байкаңызчы. Көрдүкпү? Азыркы сиз, ана мурдагы кыз.
кыздар, ошол кичинекейибизде жабылбай калган потребностьторубузду жабыш керек. Чоң адамдын милдетин алып алган кызды көрдүм дейсиз. Бала болуп эркелебей калдыңыз го. Кичинекейиңизде эле жеңди түрүнүп алып ишке кирип кеттиңиз да. Азыр эркелейин десеңиз, ошол дагы деле жеңди түрүнүп жумушка даяр болгон, баарын жасоого даяр болгон, тигиге буга спасатель болгон, баарынын жоопкерчилигин алып алган кызды көрдүңүз, Так, эми өзүңүз эркелетесиз. Окшошко дейм меники. Ооба, кыздар көрдүңүздөрбү? Бала болуп жашайбыз. Ошол маленькая я менен иштөө керек. Эгер ата-эне көп урушкан болсо, сиз күйөөңүз менен мамиледе апаңызга көп болушуп, атаңызды жек көргөн болсоңуз, точно сиз күйөөңүз менен тил табыша албайсыз да. Атаңызды жек көргөн болсоңуз, атасын жек көргөн, атасына таарынган, апасы менен атасы дайыма урушкан кыздар, мисалы атаң ушундай дей берсе, сиз өмүрүңүздөгү биринчи эркекти кабыл албайсыз дагы, апаңыздын көзү менен атаңызды көрөсүз. Катып калат могу жерде. Эркегиңиз менен ачык сүйлөшө албайсыз, күйөөңүздүн жанында апа болуп, же бир тоңуп турган аял болуп, оор масса болуп тура бересиз да. Ошол курска келсеңер негизи жакшы болмок. Мындай курска келсе экен ушул аялдар, өнүксө экен, өзгөрсө экен деп айтам. Мен сиздерге баарын батырып бере албайм. Эгерде травмаларыңарды ачып койсом, кыздар, кечирим сурайм. Ачылган боюнча калып калбаш керек. Денеңиздер ооруксунган жокпу, кыздар? Мындай тамагыңыздар буулуп, башыңыздар ооруп, далыларыңыздар ооруп, буттарыңыз оор болуп кеткен жокпу? Жазып атам, баарын көрдүм, кыздар, потребностьтарды кантип жазып чыгарабыз дейт. Эми өзүңүздөр билесиздер, атенем ыраазымын деп жазыңыздар. Көбүңүздөр ошол мен маленькая мен ия менде жок экен дедиңиз, Мен эле айтып жаткандай го дейт. Кимдин денесинде эмне болду? Мен тескерисинче апамды жаман көрчүмүн дейт. Апа менен байланышы жок адамдарда эмоция жок болот, муздак болот. Ата менен мамиледе, ата менен байланыш жок болсо, өзүнө ишеним жок болот. Далым ооруп калды. Өмүрүңүздү бирөө башкарды. Обидаларыңыз көп, үстүңүздө оор жүк. Башым ооруп калды деңиз. Көп проблемалар, көп нерсе бар башыбызда. Мен ыйлап атам, эмне кылам дейт. Ыйлай бериңиз. Ыйлап чыгарып салыңыз, кыспаңыз ичиңизге. Кыспаңыздар. Вообще кыспаңыздар. Чыга берсин ичиңиздерден. Ыйладым, атама мээрим күткөм дейт. Ошол азыр кучактаңыздарчы, өзүңүздөрдү ыйлап атам дегендер. Жаным, каалайын. Эмне берейин сага? Кучактаңызчы. Жаным. Эмне күтөсүң? Каалайын. Сага эмне берейин? Айтсаң? Сен керексиң мага. Дал ошол кызды кучактаңыз. Дал ошол кызды. Ошол азыр көз алдыңызга кайсы кыз келди, ошону кучактаңыз. Көзүңүздү жумуп, прям ошол алдыңызда тургандай кучактаңыз. Жаным, каалайын. Мен жаныңдамын. Эмне керек сага? Сенин баардык муктаждыктарыңды жапканы келдим деп айтасыз. Ошол көп аялдарда баш ооруп, тамагы буулат. Бул деген ошол чыкпай калган эмоциялар, баш ооруу, бул көп проблема, көп установка, травма, терең травмалар, жүрөгүм ооруду дейт, обидалар, ыза. Жүрөгүм сыгылып чыкты дейт. Жөндөн жөн эле отурсаңыз эле жүрөгүң сыгылган жокко? Далыларым талып, башым ооруп чыкты. Кыздар, мына далым талып калды дедиңиздер. Кыздар, эмне кылабыз эми? Терең дем алып, дем чыгарыңыздар. Мен негизи ушул практиканы жасаткым келген эмес. Себеби дене ооруп калат. Бирок бир аз өзүбүздү түшүнөлүчү, мындай билейличи деп. Себеби дегенде бүгүнкү тема ушуга байланыштуу болчу да. Байкадыңыздарбы, өзүңүздөр дагы деле ошол эмоция. Ал баланын муктаждыгы жабылмайынча биз ачыла албайбыз. Трансформация керек. Трансформация болуу үчүн
ошол проработка жасоо керек. А биздин курста көптөгөн проработкалар бар. Мен онлайн сабагыман өткөн кыздар да мындай ачылып, оңой жылмайып, мындай жайдары болуп келишет да. Даллары талып, башы ооруп калган кыздар отуруп терең-терең дем аласыздар, терең-терең дем чыгарасыздар. Дагы деле башыңыздар ооруп жүрө берсе, ванна кабыл алыңыздар, анан ыйлап салыңыздар. Муздак бир ванна кабыл алып, душ кабыл алыңыздар, Анан бүткүл денеңизди сыйпалап, бүткүл денеңиздерди сылап, жууп салыңыздар. Дагы да чыкпаса, анда эмне кыласыз? Курска келесиз. Бул чыгыш керек. Бул денедеги блоктор, ушул тыгылып турган блоктор, далыңызды басып тургандай, бутуңузду басып тургандай блоктор сиздин кылыктанууңузга допуск бербейт. Назик басууңузга, жылмаюуңузга, жумшак сүйлөөңүзгө допуск бербейт. Менин бутум катып калды. Өз алдыңызча эч нерсе кыла албайсыз. Ишеним жок. Менимче атаңыз менен кандай болдуңуз? Эсинеп атам, эсиней бериңиз, эсинеп чыгарыңыздар. Тамагыма туруп калды. Блок, кыздар, бул горловой блок. Терең-терең дем алыңыздарчы. Бүт катуу нерсе чыгып аткандай. О, жандарым, денелерим ооруп калды дедиңиздер. Эмне кылабыз эми? Бел оорусачы дейт. Страх жокпу? Колдорум оорулуп атат. Өмүрүңүздү бирөө башкарды, коркуп жашадыңыз адамдардан. Тамагымда комок болуп калды. Кыздар, бул денедеги блоктор оңой жылмаюуга допуск бербейт. Мондай денедеги блоктор. Биринчи денедеги блоктордон арылыш керек, кыздар. Ошон үчүн айтам да, онлайн сабакка келгиле деп айтам. Мына кичинекей эле сиздер бир сабактын бир 10%-ынан эле инсайттарды ала атасыздар, А сабакка келгенден кийин сиздерде до и после өзгөрүү болот. Менин акысыз эфирлеримди көрүп эле күйөөсү менен мамилесин оңдогондор бар экен. Көп жыйынтык алгандар бар экен. Бирок акылуу эфирлерге келсеңиздер, сиздерде до и после өзгөрүү болот. Ал жерде Алла берген миллиондук билимдер бар. Миллиондук акчага баалаганга мүмкүн болбогон билимдер бар. Азыр мына баа кол жетимдүү баа болуп турганда алып алыңыздар. Бул курстарды мен дагы бөлөм. Мен ушул курстарды упаковкалап бөлөйүн десем, 5-6 курс кылып бөлөйүн десем, дагы бир башка курс сатып алдым, дагы билим сатып алдым. Эртең менин биринчи сабагым болот, Кудайым буйрса. Мен жеке иштейм дайыма. Жеке сабак алам. Себеби мен билим берүүчү болуп атам. Аял эркектин ортосундагы мамилелерге мен ар бир сөзүм даже фильтрден өтүү керек. Сиздерге сүйлөгөндө эле могу жерде коюп отуруп чыгып, мен сиздерге ушак айтып чыкпайм. Ар бир сөзүм электен өтөт. Да, кыздар. Өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштейсиздер, туруп калган комоктордон, денедеги блоктордон арыласыз, сиз өзүңүздү түшүнөсүз. Эмнеге мындай сыноо келди жашооңузда, эмне кылуу керек? Баарын түшүнүп, потребностьтарыңызды жабасыз, баарын өзүңүзгө бересиз. Аябай экранга жакын болуп алдым го, зарядка сайып алдым. Заряд өчө баштабадыбы? Азыр чуркап барып зарядник алып келдим да сиздерге диагноз кылдырып атканда. Анан ошол күйөөңүз, экөөңүздөр эки деңгээлде болуп каласыздар да. Күйөөңүз да ыңгайсыз сизге, сиз да ыңгайсызсыз. Сиз билимге толуп калдыңыз, күйөөңүз калып калды да. Же болбосо дайыма төмөн сезинип баарына чыдап өмүр сүрөсүз, азыр тең келдиңиздер. Экөөңүздөр урушуп калышыңыздар мүмкүн ошол учурда. Норма, кыздар, урушуп калуу норма. Болгону ушул жерде тилди фильтрлеп, өзүңүздүн калууларыңызды четке кагып кайра түшүп кетпешиңиз керек да. Көп аялдар ушул деңгээлге келгенде кой мен тынчыраак жашайынчы, койчу, ажырашып кеткенде эмне деп коркуп кетишет. Баягы эми уруш талаш болгондо ажырашуу деген нерсе келет экен да ойго. Аялдар коркуп кетет да, мурда кабалына түшүп алат. Жок, коркпоңуздар. Тилиңизди фильтрлеп, жаман сөз айтпай, калууларыңызды четке какпай, анан мен бүгүн Парижге барам, анан мен жанагы мен мондай болуп кетем. Мындай чектен тышкан нерселерди эмес, эми калууң дегенде мындай билим алуу болсун калууңуз, өзүңүздөн акча аябоо болсун калууңуз,
чектен тышпаган ошол үй бүлөңүзгө инвестиция болуп келе турган нерселерден качпашыңыз керек да. Ушул жерден ыңгайсыз болуңуз, чыныгы махабат ушул жерден башталат, кыздар. Сиздерге азыр таң калыштуу, бул эмнени айтып атат дешиңиздер мүмкүн. Бул негизи бизге айтылган сөз. Биз иштейбиз өзүбүздүн устаздарыбыз менен, устазалар менен, психологдорго айтылат бул сөз. Көбүнчө чыныгы махабат ушул жерден башталат. Сиз ыңгайсыз, алда ыңгайсыз. Анан сиз өз ордуңуздасыз. Чындап эле аракетиңиз үй бүлөгө пайдалуу. Чындап эле тилиңизде фильтр бар, бир да жаман сөз сүйлөгөн жоксуз. Кылыктуу караса эле. Кылыктуу, төшөктө любовь, саккыны кыздай, өң келбетине каранган татынакай аялын анан эркек бирөөгө берип койбойт да. Туурабы? Анан эркегиңиз өсө баштайт. Мүмкүн психологко жазылат. Мүмкүн бир жан талашып сиздерге окшоп изденет. Кыздар, сизге мүмкүн эмес нерсе Кудай үчүн мүмкүнбү? Мүмкүн. Аллахым мага жетиштүү. Аллахым мага жетиштүү дейсиздер дагы, баарын Кудайга тапшырып алдыга жыла бериңиздер. Эгерде күйөөңүздү көп критикаласаңыз да, анда сиз катынсыз, аял эмессиз, апасыз, душмансыз. Сиздин үнүңүз урушун, бул душманымдын үнү деп мээде сакталат. Сиздин үнүңүз жумшак чыкса дагы күйөөңүз аны критика деп кабыл алат. Мээ коргон деген сигналды берет. Бул мээнин функциясы, күйөөңүз ал функцияны өзү башкара албайт. Ошон үчүн үн тоонду да карайбыз, кыздар. Үн тоон. Мен белим талып калды деп атасыз. Ата-эненин урушу көп болгондо балада ишеним жок болот. Ал өзүн күнөөлүү сезет баардык жерде. Тиги эки адам сүйлөшүп отурса деле өзүн күнөөлүү сезет, күйөөсү менен кайнеси сүйлөшүп отурса деле өзүн күнөөлүү сезет, мен жөнүндө сөз болуп атат дегендей. Мойнум ооруду дейт. Кыздар, мына биздин айым сыры курсубузда эмнелер бар? Интим гимнастика бар, массаждар бар, макияждар бар, төшөктөгү өрт аял техникалар бар, кыздар, күчтүү техникалар. Могу группалардан отустарды окуп атасыздар го, ошол отустарды ошол аракет кылган курска келген айымдар жазып атышат. Эч убакта курска келсеңиздер өкүнбөйсүздөр. Чекем ооруп атат дедиңизсе, блог кыздар булар. Демек сизде ошол көп бир негативный бир окуялар болгон болушу мүмкүн өмүрүңүздө. Курс канча дейт? Курс негизи 990, анан 1290. Азыр, кыздар, азыр курстун баасы өзгөрбөдүбү? Кечээ 790го каттоо жабылды, 1990го каттоо жабылды, баасы канча болду? Мен сатуу жагын мен карабайм, командам карайт. Кыздар, пожалуйста, жазып коюңуздарчы. 890 болду интенсив тарифи. 7 сабак, 7 интим гимнастика, 7 проработка бар. Ал жактан дагы суроо жооптор бар, разборлор бар. Анан про тарифи канча болуп калды? Жүрөгүм ооруп, оң бутум тырышып атат дедиңиз. Атаңыз менен кандай болду мамиле? Атаңызга обидаларыңыз барбы? Обидаларыңыз жокпу атаңызга? Оң жагыбыз көбүнчө атага байланыштуу. Эгер курска келгенде аракет кылып сабактарды, гимнастикаларды сиңирип алсаңыз эле, 2 октябрда башталат. Сиздерде 5-7 октябрдан баштап результат боло баштайт. 2 сабактын айырмасы эмнеде дейт? Бул суроого мындай жооп берейинчи, кыздар. 2 сабактын айырмасы эмнеде дейт? 300 000 жакшыбы? 300 000 жакшыбы? Же 1 миллион жакшыбы? Элестетиңиз. Интенсив 300 000, да? 300 000 акча. 300 000 акча берсе жыргайсызбы бирөө? Интенсив 300 000. Про тарифи 1 миллион, да? Про тарифи 1 миллион. Элестетиңиз, эми өзүңүз тандап келе бериңиз. Ооба. Бул 300 000 сом деген дагы аз эмес го. 1 миллион деген да аз эмес го. Экөө тең баалуу деген сөз. Жеке байланыш болобу дейт, кыздар. Жеке байланыш болот, кыздар. Бирок биринчи онлайн сабакка келиңиздерчи.
биринчи консультацияга жазылышып алат аялдар. Консультацияга жазылып алган аялдар менен иштешким келбейт да. Иштейсиң ооба, бирок кичине баягы майдалап отуруш керек да. Мындай да, алар не деп келишет? Могу кумурскабы же жөргөмүшпү деп келет да. Жок, бул деген жөргөмүш, мунун 6 буту бар десең, точно жөргөмүшпү же кумурскага окшоп атат деп келишет да. Сабактарга келгенден кийин могу жөргөмүштүн мынча буту бар экен, бирок ушул жерде бир буту жок турат. Ушул бир бутту кандай кошсок болот? Же неге ушундай жок болуп калган? Мен ушуга түшүнбөй турам деген бир нак суроолор менен келишет да. Так, кыздар. Апам дайым мени жеңилсирете берет дейт. Курска келсеңер кыздар, бул суроолорго бүт курстан айтылат. Азыр айтсам мен башынан айтышым керек. Катышкыла баарыңарга сунуштайм. Эч качан өкүнбөйсүздөр. Мен курска катышканыман баштап көп салонго бара турган болдум. Биринчи өзүмө внимание кыла баштадым дейт. Аял биринчи өзүнө внимание кылганда энергия келет. Жылмаюу келет, үйгө жылмайып кирет, балдарын эркелетет, үйдө балдардын да маанайы ачылат. Күйөөсү келгенде, күйөөсү менен урушуп, талашып, ташташпай, интим гимнастиканы жасап, өзүнүн кадыр баркын көтөргөндү үйрөнөт, амал көй болгонду үйрөнөт, ден соолугун жакшыртат, энергия келет, үйдө атмосфера, аура өзгөрөт. Туурабы кыздар? Мага катышкан айымдар билишет. Бул деген аял жаман деген сөз эмес, кыздар. Мындай. Аялды эркек өзгөртө албайт. Бирок аял өзгөрсө, эркектин травмасы эмделип кете берет. Мындай өздөрү деле айтышат эркектер, алымдар айтат го, эркекти алдоодон оңой нерсе жок деп айтышат го. Мисалы, любовница күттү менин күйөөм деп айта бересиздер го. Эркектер любовница неге күтөт? Аялынан бир жылуу таппай калганда, экөөнүн мамилеси келишпей калганда, же аял өзүн унутуп койгондо, аял баарына макул дей бергенде, аял эркекти жоготуп алуудан коркуп өмүр сүргөндө, эркектин оозуна тыгылып өмүр сүргөндө, эркек оңой любовница күтөт. Эркек качан любовница күтпөйт? Сизден корккондо күтпөй койбойт. Эркек аялдан коркпойт. Эркек ыйманым бузулат деп да коркпойт. Эркек үчүн бул норма, мактаныч керек болсо. Эркек качан любовница күтпөйт? Аялын жоготуп алуудан күтпөйт, корккондон күтпөйт. Аял өзүнө ишенимдүү болгондо, сөздөрү так, үндөрү тунук, взгляды тунук, өзүнө ишенимдүү болгондо, эркекти керек жерде жертва кылып, өзүнүн кадыр баркын көрсөтө билгенде күтпөйт. Мисалы, сиздер күйөөңүздөргө тамак жасап бересиздер, күндө тамак жасап бересиздер. Бир эле плов демдеп койбой, салат кошуп жасайсыз. Дасырконго бир эле тамакты алып келип койбой, суюк тамак кылсаңыз дагы нанды алып келесиз, чайды алып келесиз. Канча жолу барып келип атасыз дастарконго. Анан идишти жуйсуз. Тамак бышыш үчүн картошка арчыдыңыз, пияз арчыдыңыз, эт туурадыңыз, идиш жуудуңуз, май куйдуңуз, толтура иш кылдыңыз. Ошону жөн эле коюп койбой, мындай мактаныш керек да, кыздар. Мактаныш керек. Жаным, кара, мен сенин үчүн дастарконду жайнатып койдум. Сонун тамактарды даярдап койдум, салаттарды даярдап койдум деп. Сен билбейсиң, сен байкабайсың деле, сен көзүң көрбөйт. Макташ деле билбейсиң, тамак даярдадым, салат даярдадым, мактап койсоң болбойбу десеңиз, бул критика да. Ошону сиз мындай эркектин мээсине кире тургандай кылып айтышыңыз керек, өзүңүздүн жакшы жагыңызды ачышыңыз керек. Биз аялдар минустарыбызды жаябыз дагы турабыз. Эркегиңердин жанында ойлонбой, жамбаштарыңарды булаңдатып баскыла. Төшөктө жатып бересиңер, күндүз чарчасаңар дагы. Май жыттанып жатпай, менструация жыттанып койнуна кирбей, жуунгула. Эмне, эркек силердин көчүңөрдү жууп бериш керекпи?
татынакай болуп жуунуп келип жатыңыз, чарчасаңыз өзүңүз инструмент болуп жүрбөйсүзбү? Эмне коркосуз? Өзүңүздүн бааңызды өзүңүз көтөрбөйсүзбү? Инсансыз го, могу мени эмне берди Кудайым? Сиз эмне маймылсызбы, мышыксызбы, итсизби? Миллион жыл мурдагы мышык боюнча, миллион жылдагы ит боюнча, миллион жылдагы жолборс боюнча сиз инсансыз го, адамсыз го. А неге адам болуп өзүңөрдү өзүңөр коргобойсуңар, мындай чарчасаңар, жок мен муну кыла албайм бүгүн, мен жетишпейт экенмин деп эмне айта албайсыңар? Өзүңөр ошого ылайыксыңар, ишенбейсиңер өзүңөргө, чыдап өмүр сүрөсүңөр. Ушунча билимдер бар. Кыздар, эмне бир айда бир жолу 500 сом, 1000 сомдон ката коюп курска жазылууга силердин күчүңөр жетпейби? Күндө 1 сааттан сабакка убакыт бөлүүгө эмне күчүңөр жетпей, кечке күйөөңөр силерди монтип дүрбүлөп карап отурабы? А өзүңөрдүн менин күйөөм болбойт, ай менин күйөөм кызганат деп демеле авторитет боло аласыңар. Эркек бир учурда 7 аялды кызганат. Вообще эркегиңер кызганса, өзүңөрдүн бир ишенип, бир курсант болуп калбагыла. Эркектин нафсысы аял. Бир учурда 7 аялды оңой кызганат эркек. Эркектин энергиясы аялга дегенде күчтүү. Кечке артыңарда отурган жокко силерди карап. Так. Ошол кыздар 1 саат убакыт бөлгүлө. Күйөөм болбой атат, нунуну күйөөм. Кээ бир аялдар айтат, күйөөм мага инстаграмга уруксат бербейт. Тилиңер бар го, жаным. Эгер мага бул жака, тигил жака уруксат бербесең, мени тыя берсең, менин көзүм сени гана көрөт, сенден башка эч нерсени көрбөйт. Мен сени эле карап отура берсем эмне кылам? Менин көргөн катканым, тапканым бир эле сен болосуң. Мен сени менен урушам. Мен өспөйм, башка эч нерсе көрбөйм. Сенин мээңди жейм. А менин өсүп өнүгүп турганым өзүңө жакшы. Инстаграмга кирип мен жаман нерселерди көрбөймүн. Мен билим аламын деп айтса болот. Анан болбосо мындай анча-мынча жерде айтпай деле катышкан жакшы деп ойлойм. Бир жакшы нерсени табыңыз, анан жакшы жаманды айырмалабай туруп катышып алсаңыз, анда туура эмес. Жакшы нерсени, өзүңүзгө керек нерсеге катышып күндө 1 сааттан, күйөөңүз жумушка кеткенде, эч болбосо көчөгө бир достор менен жолугуп кеткенде, күйөөңүз көчөгө кеткенче үйдө жумуштарыңызды бүтүрүп алыңыз, эркегиңиздин жумушун өзүнө өткөрүп бериңиз. Коркпогула, вообще күйөөңөрдү жоготобудан коркпогула. Кыздар, про тарифи боюнча, про тарифи 2190 сом болчу. Бирок бул жолу 1990 же 2190. Ошол 2190 же 1190, айтор 200 сом айырмада могу номерлерге жазсаңыздар, же директке жазсаңыздар чыгат. Өзгөрө бергиле, өнүгө бергиле, токтогула кыздар. Аз-аздан өзүбүздүн үстүбүздөн иштөө менен гана жашоодо чоң ийгиликтерге жетишебиз. Жеке консультация канча дейт? Жеке консультация 1 саат болот, 1 саат 2000 болот, бирок 1 эле саатка кабыл албайм, 1 сааттан результат болбойт. Эч болбогондо 3 консультацияга келесиздер. Анан хотя бы бир нерсени түшүнүп калабыз да. Анан кыздар, бир нерсе айтайынчы, жашоо зебра. Жашоодо баардыгы идеалдуу болуп кетпейт. Бүттү. Өмүрдө ар бир күнүңдөн бактылуулукту өзүң гана көрөсүң. Күтө берсең анда көрбөйсүң. Шүгүрчүлүк менен ошол бар нерсеңе рахат алып сен бактылуулукту көрөсүң. Жашоодо баардыгы идеалдуу болуп кетпейт. Бир конфликттер болуп калышы мүмкүн, бир проблемалар жаралып калышы мүмкүн. Анын баардыгынын ошол Аллахтан жардам сурап, чечимин табууну Кудайдан сурай бериш керек. Так. 2 октябрь башталат кыздар, про тарифи дагы, интенсив тарифи дагы. Сиз менен эле жашап калдым, бассам, турсам сизди көрөм дейт. Кыздар, мен жөнүндө билгиси келген айымдар бар болуш керек, Суроомун жооп коюңузчу, ата-энеси бар туруп жетим чоңойгон адамга кандай бересиз, кандай жардам бересиз дейт. Мындай адамда аябай мээримге муктаждык бар да. Ушунчалык жан дүйнөдө пустота. Эмне кылыш керек кыздар? Ушунчалык Кудайдан сурайсыз, жараткан Аллахым,
мага өзүмө өзүм мээрим берүүгө, ата энемди кечирүүгө мага күч берчи деп Кудайдан сурай бериш керек да. Кудайдан сурайсыз, баарын Кудайга тапшырасыз. Курска келгилечи, курстан түшүнөсүңөр кыздар. Бул нерсени курстан атага, апага проработка жасалат. Проработка деген эмне билебизби? Ошону жазып коюңуздарчы. Мен ушуну ойлой берем, проработка дегенди аялдар кандай түшүнөр экен дей берем. Сабакка катышкан айымдар билет, катыш элек айымдар. Проработка деген эмне деп ойлойсуздар? Чын дилден күлүү оңой болбой калды дейт. Чын дилден күлүү оңой болбой калса, ичтеги күлүүгө допуск бербей аткан нерселерден арылыш керек. Как медитация дейт. Медитация башка кыздар. Проработка деген бул ата энесинин үстүнөн иштөө дейт. Жок кыздар, андай эмес. Өмүрдө эки жол бар. Өзгөрүү үчүн өмүрдө эки жол бар. Бири жашоодо кыйналып, сыналып, анан жашоону түшүнүү. Же ошондо жашоону түшүнсөк, түшүнүп кетебиз, түшүнбөсөк, түшүнбөй кетип калабыз. Проработка деген ошол өзүңдүн мээңдеги негативдер менен иштөө. Өзүңдү кабыл алуу, өзүңдү жакшы көрүү, өзүңө жетпей калган мээримди берүү. Денеңди сүйө албай атасыңбы? Денеңди сүйүү. Кудайга тапшыра албай атасыңбы? Кудайга тапшыруу. Кечире албай атасыңбы? Кечирүү. Кабыл ала албай атасыңбы? Кабыл алуу. Күйөөң менен ортоңдо сүйүү жокпу? Махабат суроо. Ошол бардык могу денем айтып атасыздар го, тыгылып калды тамагыма, далым уюп калды, башым ооруп калды деп атасыздар го. Денедеги блокторду чыгаруу. Мээни тазалап кайра салып койду. Туура кыздар, ушундай. Мээни тазалап кайра салып коюу. Ооба. Бир сөз менен айтканда ушундай. Могу жакта бирөө жазып коюптур, акылдуулар көбөйдү дейт. Акыл эмне угуп отурасың анан акылдууларда? Неге менде подписка болуп атасыз? Мен сизди кыйнабайлы, давай блоктоп салбаймбы? Мына блоктоп койдум, эми акылдуулар чыкпай калат. Так, интенсивке катыштым, импровда катышканга аракет кылам деп туура кыласыз. Аябай нервная болуп баратам, балдарыма да тез эле жиним келе берет. Кыздар, эгерде балдарыңызга жиниңиз келсе, балдарыңыздын күнү мындай бактылуу балалыктарын урдап коесуздар. Балдарыңыз сизди көргөндө коркуп, чоочуп, бир страх болуп калат балада. Балаңыздын денесинде блок калып калат. Неге курска келбейсиңер? Курска келгиле, тапшырмаларды аткаргыла, проработкаларды жасагыла, сабактарды кайра уккула, гимнастикаларды жасагыла, ачуулуу болбой каласыңар. Ким аракет кылат, ал результат көрөт. Ким акча салып коюп жүрө берет, анда результат болбойт. Курска келип аракет кылсаңыздар, сөзсүз жыйынтык болот кыздар. Боюмда болбой атат дейт. Боюңузда болбой атса, эгерде врачтар баары жакшы десе, анда же бир эндометриоз, же миома, киста дегендер сиздин боюңузда болууга бир тоскоол болуп атса, анда так. Мен менен иштөө керек. Офлайндан көбүрөөк результат болобу же онлайнданбы дейт. Бул деген сөз мындай суроода мен жасаймбы, жасабай коембу деген эле сөз. Кыздар, мындай кылалы, эфирде жыйынтыктайлы. Күйөөм акыркы убактарда болбогон нерседен эле уруш кылып атат дейт. Мүмкүн сиз өнүгүп кеттиңиз, күйөөңүз башка жээкте калып калды. Ушул учурда күйөөнүн эмоциясы менен жашабаш керек. Мына күйөөңүз ачууланды, болбогон нерсеге уруш чыгарды,
Сиз сураңыз, чоң адам болуп сураңыз. Не кыйкырып атасың? Не өзүнчө эле минтип атасың? Мен отурам го. Не кылайын сага? Десеңиз проблема чечилбейт. Көп аялдар ушундай. Туура коюңдар. Туура. Дем алыңыз. Дем чыгарыңыз. 1-ден 5-ке чейин санаңыз. Анан айтыңыз. Эгер жакпасам, биз чоң адамбыз. Мен жакпаган жагымды сөз менен айтсаң болот. Мен түшүнөм. Сага жакпаган жагым менен иштеймин деп айтасыз. 1-2 күн айтасыз, 3 күн айтасыз. Андан кийин эмне кыласыз? Дагы уруш чыгарып атабы? Дагы айтасыз. 3-чү күнү взглядты оңдойсуз. Ичиңизден айтасыз. Мен чоң адаммын. Ичиңизден көзүнө карап туруп айтасыз. Мен чоң адаммын. Мен баарын түшүнөм. Эгер жумшак тил менен айта албасаң, ал сенин проблемаң. Мен сени Кудайга тапшырдым. Экөөбүздүн мамилебизди Кудайга тапшырдым. Мен сенин эмоцияларың менен өмүр сүрбөймүн. Дейсиз, болду. Келсеңиз ал кабагын салат, кыйкырат, башка кылат. Болду, сиз үйдө бактылуу жүзүңүздү көрсөтүңүз. Анын жазында бактылуу дегенде аялдар мондай түшүнөт. Күйөөсү ар жакта отурат. Аял бактылуу болуп, монтип, ой балам, моуну берип койчу мага. Моундай бийлеш керек экен, монтиш керек экен, эртең давай монтебиз деп күйөөнүн жанында бактылуулугун прям ушинтип далилдегиси келет да. Мындай түшүндүрө алдымбы? Антип эмес. Жон гана баарын Кудайга тапшырасыз. Я Аллахым, баарын өзүңө тапшырдым. Болду. Мен ушул басып турганыма чексиз шүгүр. Мен үчүн баарын жакшы кылып бересиң, Кудайым. Мен сага ишенемин деп баарын Кудайга тапшырып, дем алганыңызга, басканыңызга, бала чакаңыздын ойноп атканына, жөн эле жашап турганыңызга, жеп атканыңызга, ажыатканага өзүңүз барып бошонуп келип атканыңызга, бар нерсеңизге шүгүрчүлүк кыласыз. Баарын Кудайга тапшырасыз. Кудайга тапшырып коюңуз, Кудай сиз үчүн жакшы кылып чечип берет. Кыздар, мен өзүмдүн практикаларыман айтам сиздерге, алган билимдериммен айтам, тажрыйбамдан айтам. Стресс болуп төрөй албай атам дейт. Стресс болуп жүрө берсеңиз төрөй албайсыз, менен иштебейсиңер менен. Тойду таштап атып, машинага чыгып алып, сизди көрүп отурам. Бүгүн да жакшы нерселерди сиңирип алайын деп. Азаматсыз. Мына караңыздарчы. Тойдо отурат экен. Тойдон чыгып, машинасына отуруп алып сабак көрүп атат. Кандай гана бул билимге умтулган айымдар. Мына ушундай болгондо, ушундай бир өсүүгө каалоо болгондо аял өзгөрөт. Кайын журттун айынан ажырашсак туурабы дейт. Бүткө чөшөө эмне кыласыз төшөгүңүздү өрттөп? Ажырашканда эле эмне баары жакшы болуп кетеби? Кайын журттун айынан ажырашып турган жоксуз. Кайын журтуңузду киргизип жашооңузга эмне кылып жүрөсүз? Ажырашпай туруңуз, бүттү, билим алыңыз, консультацияга